Аскат 1 саатча эрте келиптир. Кара басканда шашкалактап жатып саатын чала көрүп алса керек. Бирок аны шашкалактык кейиткен жок. Кайра күтүүдөн улам пайда болгон кубаныч жүрөгүндө турганын сезип жатты. Ооба, аялдар менен мамиле кылуу жагынан наристе болбосо да, аны мынчалык өрөп күткөнү эсинде калбаптыр. Күзгү шамал бактырактардын калган каткан жалбырактарын күүп жатты. Шаар ичи суз эле. Ал түгүл адамдары да суз көрүнөт. Боз чаңгыт булуттар тээ бийикте тынымсыз агылат. Аскат эки жагына аста көз чаптырып, мейманкананын алдында ары бери баса баштады. Күтүүдөн артык нерсе жок окшойт. Же кубаныч, же өкүнүч жол карап турат. Бирок ошол күтүү бириңчөй өтүп жаткан жай өмүрдүн борошосу сыяктуу. Жүрөктө делбе, дилде белгисиздик. Жай, токтоо турмуш кандайдыр абдырагандай шартка кабылгансыйт. Ойношуңду да күтөсүң. Бирок мында башкача эле. Аскаттын жан дили кандайдыр бир уйгу туйгудан арыла албай койду. Зейнеп келер бекен, же келбей ага кайдыгерлик кылабы деген ой санаасын санга бөлдү. Кемчили өксүткөн адамдай жүрөгүн чочулоо басты. Ал кызды көргүсү келген, канаттай керилген каштын алдындагы күрөң каректерин көргүсү келген. Ансыз жаны жай алар эмес. Аскат бүгүн келе турган кумардын курмандыгына айланган. Аны өзү да сезип жаткан. Ага ким түшүнсүн. Чексиз жаткан калбаат жашоого батпай, толкун аралаган кайыктай санаасы уйгу туйгу тартып жатканы менен кимдин жумушу бар. Азыр бет алдынан Зейнептин маңкайган элеси чыга калса, баардык санаа унутулат. Баардыгы эртеңге калтырылат. Жашоодо ал үчүн Зейнеп гана бар. Калган пенделер түйшүктөгү кыбыраган макулуктар сыяктанат. Мына көчөнүн бурчу. Бир аздан соң андан Зейнеп көрүнөт. Тилекке каршы андан лөлү катын чыга келди. Дайыма турмушта ушундай. Ал өчөшкөндөй карама каршылыктарга жык толгон лөлү минтип жатты. Бал ачып берейин, сулуу жигит. 5 сом кой. Үстүндөгү эскириги жеткен жука пальто, андан кош этек көйнөктүн этеги чыгып турат. Түрү бир көргөнгө жүтөңкүдөй туюлат. Антсе да капкара көздөрүндө акылдын учкундары жылтылдайт. Аскат башынан эле цыгандарды жакшы көрчү эмес. Аларды алдамчы катары эсептеген. Күндөлүк рызкысын айлакерлик менен тапкан калыктай саначу. Бирок бул саамлөлүү аял ага сүйкүмдүү көрүнүп кетти. Баардык көксөөсү, үмүтү лөлүнүн колунда тургансып, алаканын тосо берди. Колуна 5 сом тийген лөлү ага чап жабышты. Алаканда адамдын табышмактуу тагдыры жашынып жаткансып, ага үңүлө сүйлөп кирди. О, зор махабат. Сени зор махабат күтөт. Бирок аягы жаман аяктайт. Сен жигит турмушуңда сүйүүдөн сактан. Ал сенин тагдырың, акыркы өмүрүң. Аскат колун лөлүдөн кескин тартып алды. Анын келжирик экенин билип туруп азгырылып кеткенине өкүндү. Лөлүнүн айткандары чыныгы олуячылык болгон күндө да анын бүгүнкү кубанычын токтотууга кудурети жетмек эмес. Дагы 5 сом кой, сулуу жигит. Андан аркысын айтып берем, деп жатты аял. Бирок ал Аскатка кадырын жоготуп койгон. Көңүлү иренжи түшкөн Аскат тетири карап кетти. Ушундайда олуячылык болот экен. Лөлү өзүнүн качан өлөрүн билет болду экен. Эгер билсе, күнүн кандайча өткөрөт. Ал саатка аз калганда балким жинди болуп кетер. Саламатсызбы, Аскат агай? Капыс чыккан үндөн селт эткен Аскат маңдайында Зейнеп турганына ишене бербеди. Анын ак куудай көрүнүшү акылдан ажыратып койчудай, жөн эле маң кайган аппак периште. Зейнеш, сенсиңби? Сизге эмне болду агай? Ойго аябагандай батып алыпсыз. Кыз жакшы эле жасаныптыр. Ийгиликтикиндей түз буттары жалтылдаган туфлиге сапталган. Күзгү жеңил пальтосу анын сымбаттуу мүчөсүн жаап жашыра албаптыр. Ага тааныш күрөң каректери баштагыдай кусалуу эмес, кандайдыр сынап жаткандай сырдуу карайт. Узун, аппак мойнундагы жибек шарф күзгү желге серпиле берет. Зейнеп турган турпаты менен үзүүгө кол барбаган кооз гүлгө окшош эле. Аскаттын жүрөгү ого өтерден өрөпкүп чыкты. Мындай чүрөктү көрүп, сүйлөшүп тургандыгына сыймыктанды. Аялдын сүрү өңүндө окшобойбу? Аскат өзүн аял маселесинде тажрыйбасыз бозуландан бетер ыңгайсыз сезип жатты. Чыныгы махабат сүрдөтүп, оозундагы сөздөн ажыратат көрүнөт. Мукактанган Аскат эптеп жооп бермиш болду. Зейнеш келет деп үмүттөндүм эле. Сиздей аруу жигитке убада берип койгонан кантип келбейин?
Кыз ага күлүп жаткан жери жокпу? Кандайдыр жасалмалуулук бардай сөзүндө. Же мүнөзү эле ошондой жеңил желпүбү? Кимди ким билсин. Балким эркектер менен мамиледе такшалып бүткөн немедир. Аскат ичинен өзүн өзү сөгүп алды. Бул чүрөк тууралуу кантип андай ойлоду экен. Кандай болгон күндө да Зейнеп ал үчүн кол тийгиз ыйык жан. Ооба, кызды чындап сүйүп калгандыгын азыр гана болгон жан дүйнөсү менен сезди. Сүйүүнү бардыгынан жогору коет акындар. Балким чынында эле ошондойдур. Шашкалактап эмне кыларын билбей абдыраган жигитти Зейнеп да аяп турду. Ушул учурда ал үчүн Аскат байкабай тузакка илине турган илбесин эле. Аны аябы адамдык ой жүгүртүү менен жардам көрсөтүү түшкө кирбеген нерсе. Аскатты бул жарык дүйнөдөн биротоло жок кылуу жагы чечилип бүткөн. Ал өкүмдү Зейнеп аткармак. Акактай кирсиз көрүнгөн сулуу кабагым кашымды бестен ага уу бермек. О, азап. Зейнепти кыйнаган нерсе ошол өлүм алып келүүчү оону кантип чыдап береринде. Кайраты жете алар бекен. Жардылар жердиги боорукер келишет. Кыязы анысынан баштан өткөргөн азап тозого түрткү берсе керек. Айылдагы 2 бөлмөдөн турган жер тамын Зейнеп эсине салды. 5 баш киши ошол тар 2 бөлмөдө жашап турушар эле. Анда Зейнеп жардылык жана байлык деген эмне экендигин биле элек кези. Ага жашоонун өзү ушул 2 бөлмөлүү жер тамдан тургансып сезилчү. О, кийин качан ал башка турмушка аралашканда алар канчалык жардылыкта турушкандыктарына түшүндү. Аны эстеген сайын жүрөгү сыздап, тагдырына жазылган жардылыктан уялып, кандайдыр бир күнөө жасагандай беймазага батар эле. Анын үстүнө сулуулар өзүмчүл келишет. Жүгүнүп туруучуларга көнүп калышкандыктан бир аз эле намысын козгогон жагдай аларды жырткычка айландырып салышы жаңылык эмес. Бирок Зейнеп жаратылышы боорукер боло турган. Жардылыктын сепкен үрөөнү боорукерлик жан дилинде жагымдуу учкун катары кала берген. Эсинде жер тамдын шыбына чабалакейлер жылга уя салыша турган. Жыл сайын 2 реттен балапандарын учурушуп, анан кеч күздө кандайдыр кетип калышчу. Жем ташыган чабалекейлерге тоскоол кылбас үчүн энеси үйдүн эшигин ачып, же терезенин бир көзүн алып коюучу. Бир жолу ошол кызыл эт балапандардын бири жерге түшүп былчыйып калыптыр. Аны көтөрүп ала койгон Зейнеп көз жашын көлдөтүп ыйлаган. Балапанды аяган. Анын эми түбөлүккө кыймылсыз калаарына жакшылыктуу түшүнө алган эмес. Балалык таза жүрөгү тызылдап, балапандын кайгылуу тагдырына боорорган. Анан өлүктү таза ак чүпүрөккө ороп, огороддун четине көмүп койгон. Турмушуң түш. Адамдын эркин замат деле баш ийдирип алат тура. Эми минтип тилегей тегиз келишкен жигитке өлүм даярдап жатат. Зейнеп өзүнөн өзү жип киргендей Аскаттын кубанычтуу жүзүн жалтайлай карады. Таалай бакыт өлүм алып келүүчү ийгиликтен турса, анын ага бээр тыйынча кереги жок эле. Жаныңды жай таптырбай, мүнөт сайын санаага батырган андай ийгиликтен кандай кут жалгашат болду экен. Жигит абдырап турат. Оозуна сөзү келбей өзүн жоготуп турат. Демек, сүйүп калганы чын көрүнөт. Зейнеп өзү да Аскатка кайдыгер караган жери жок. Эмне үчүн мындай жигиттен өз бактысын таппасын? Бирок мындан аркы экөөнүн мамилеси кандай жагдайды түзөр экен? Тагдырды алдын ала билиш кыйын. Демек, ар бир кубанычтын анын өтөлүнөн ашкан кайгысы бар көрүнөт. Өз бактысын, болгондо да колунда турган бактысын карманып калууга күчү келбегендиги Зейнепке катуу тийип жатты. Жүрөгү титиреп, камсыга түшкөн кыз Аскатты каруусунан алды. Ресторанга кирбей эле коелучу агай. Андагы олтургандардын сугалак көздөрү менен ичимдиктерин жыла салсын. Андан көрө көчөдө бир аз басалы. Же паркка барсакпы? Жөө эле жөнөйлө. Мен сизди минтип колдуктап алам, анан сүйлөшөбүз. Сиздин кээде адамдарды көргүңүз келбей, алардан жаа оюу качкан учурларыңыз болду беле? Андай учурумду байкабасам керек. Аскат ого өтерден абдырады. Кыздан келе калган дүрт эткен чечкиндүүлүк анын мүнөзүндөгү дагы бир башка барагын ачкандай таасир калтырды. Кызды ресторанга киргизип коньякка кызытып алган соң үйүнө алып барууну ойлогон. Азыр эмнегедир ал оюнан уялды. Эркектик адаты жийиркеничтүү экендигин биринчи жолу мойнуна алды. Андан улам бир нерселерди сүйлөмүш болуп, кыз багыттаган тарапка катар басып келе берди. Зейнептин көркөм башы ийнинен келет экен. Терс ийген кош эмчеги баскан сайын напси козгоп көркөм серпилет. Көздөрү сүрдүү, кандайдыр бир белгисиз оорчулук тарткандай муңканат. Жакшынакай ачык жүзүнөн айласы кеткендиктен кайылы чагылат.
Демек агай, сиз турмуштун запкысын көрбөгөнсүз. Мындан улам адамдардан ыза тартуу сизде болбогон. Билесизби? Көпчүлүк канчалык токпейил, тагдырларга канчалык кайдыгер экендиктерин. Кээде алардын ачыбаган камырдай килтилдеген жансыз бейнелерин көрүп, алыс, эли жок, аралчага качып кетким бар. Алардын жексурлуктарында, бооркерликтеринде көтөрө албай кетем. Ыр жазбайсыңбы, Зейнеш? Ыр дейсизби? Жок, аракет кылып көргөн эмесмин. Бирок өзүңдү өзүң башкара албоо, өзүңдүн күчүң жетпөөдөн артык кордук жок экендигин мойнуңа алуу канчалык оор. Азыр эмне кылгым келип турганымды билесизби? Сиз менен эл көрбөгөн бир жерге жашырынып алып, эстен танганча мас болгум келип турат. Мейли, мен тууралуу кандай ойдо калсаңыз, ошондой ойдо калыңыз. Иши кылып мен өткөнүмдү, эртеңимди саам эстен чыгарып салсам дейм. Кыздын сөздөрү жана кыймыл аракетинде жаныштыгына окшош белгилер бар эле. Азапты көп тарткандыр балким. Жаш болсо да жашоонун оорчулугу жанына аябай батса керек. Бирок ошонун өзү Зейнепти анын көзүнө башкалардан бөлүп турду. Мындан улам кыз ого өтер ыйык, аялуу туюмга айланды. Анын өткөндөрүн сурап көрсөбү? Жок, антиши жарабас. Аялдын жашы менен өткөнүн сурап адыш этмеспи? Балким мындан аркы маекте өзү чечилер. Күтө билген баардыгын жеңеттешет го. Демек Зейнепти чогул суроолор менен чоочутууга эртелик кылат. Бирок анын оюнан пайдаланууга эмне үчүн болбосун? Анда үйгө баралы. Жалгыз турам. Бизге тоскоолдук кыла турган бирөө жок. Зейнептин каректери тикенектей тирмейди. Аларда тобокелдикке салууда, жек көрүүдө жашап жаткандай тирмейет. Аскат шашып кетти. Кыздан кайыл тарткан бейнеси аны чочутту. Көңүлүнө жаман алып калдыбы деген ойдон улам шашыла үн катты. Эгерде сага жакпаса барбай эле коелу. Кыз дагы эле андан карегин албай турат. Жан дүйнөсүндө бакырып айтчу бугу бардай. Бирок анысын айтууга даабай тургандай, тунжураган өжөр тынчтыкты жаратып карап турат. Эсинен ажыраган оорукчан немедей кылыя карайт. Сиздин үйгөбү? Анда сизден башка эч ким жашабайбы? Ооба, менин аялым жок, Зейнеш. Мындан 2 жыл мурда ажырашып кеткенбиз. Анда сиз коркунучтуу экенсиз. Бирок сиз менен өмүрдү түбөлүккө бириктирүүнү ойлонуп көрүш керек экен. Аскатка Зейнеп барган сайын түшүнүксүз боло берди. Бул эмне дегени? Шайкелеңдик кылганыбы? Антип ойлобойн десе тамашасы жок эле сүйлөп жатат. Бирок белгисиз бир күйөт кызды абдыратып делбе кылып жаткандай туюлат. Бүгүнкү күнүн тобокелге салып, курмандыкка чалгандай, ого өтерден өңүнө чыгып, бышкан алчадай мөлтүрөйт. Бери каат жолго түшкөн адамды бактылуу кылууга эмне жетсин? Анын үстүнө Зейнептей жарды табуу ар кимдин эле таалайына жазыла бербес. Мындай берметтер меңден бирине кездешет. Зейнеш, мен сени сүйөмүн. Эгерде макул болсоң, баш кошуп алсакпы деген оюм бар. Бакыттын чечилиши оңойго турбайт. Аскат кубарып чыкты. Айтар оюн айтты. Эми кыз эмне дер экен? Кагып коебу? Анда эле шору катты дей бер. Мениби? Чочуп кетти Зейнеп. Менин ким экендигимди билбей туруп эле сүйө бересизби? Балким мен дүйнөдөгү кыздардын эң жаманы чыгармын. Сиздей ак ниет жигитке татыксыздырмын. Жок, Зейнеш. Кандай болсо да мен махаббат деген ооруга чалдыктым. Сени көргөндөн баштап тынчымды алган бир сезим жан дүйнөмдү курчап алды. Эгерде түшүнсөң, сенсиз өмүрдү элестетиш кыйын. Балким сенчелик бир да аялды сүйүп көрбөсөм керек. Тамаша кылса кылгандырмын. Бирок чындап сүйбөгөн экенмин. Сүйүү тээ жүрөктүн тереңинен бүчүр байлап өнүп чыгат окшобойбу? Мен сага кече гана жолукпастан өмүр бою бирге жүргөнсүм. Тынчым кетти, Зейнеш. Өзүмдү эмне кыларымды да билбейм. Сенин бир ооз гана макул деген сөзүң мени бактылуу кыла алар эле. Зейнеп шалдырай түштү. Ал ушул сөздү күтүп жүргөн. Күткөндө да өмүр максатындай зарыга күткөн. Бирок асылгандары болгону менен Аскатча чын жүрөгүнөн сунуш киргизгендери кезиккен эмес. Ооба, Зейнеп бул жигит менен өзүн бактылуу сезмек. Турмуштук кубанычына кубаныч кошулмак. Ат тең биригем дүйнө. Мындан бир айча мурда жолукканда тагдыр башкача түзүлөт беле.
ойлогондой текши эле жүзөгө аша бербейт окшобойбу? Балким мындай бакыт өмүрдө бир эле кездешер да, карман албай калсаң көздөн кайын болор. Зейнеп башын төмөн салды. Аскаттын каруусунан ого өтөр бекем кысып, кадамын тездетти. Мончоктогон ачуу жаш ак жүзү ылдай коюлуп кетиптир. Зейнеш, сага эмне болду? Эмне кыйлап жатасың? Чөн эле Аскат. Арк беркилер ойго түшкөндөнбү, айтору көз жашым токтобой жатат. Өзүнөн өзү эле аккан сыяктуу. Кыз башын Аскаттын ийнине жөлөп, саамгай салды. Анан жаш шайыган, жалжылдаган кой көзүн анын жүзүнө жиберди. Рахмат сага, Аскат агай. Махабатта рахматка орун жок экенин билсем да, сиздин айкөл жүрөгүңүзгө рахмат. Дагы жолугушарбыз. Сыр тартышып көрөрбүз. Менин өзүмдү да сизден кайдыгер экен деген ойдон алыс болуңуз. Анда жүрүңүз. Сиздикине барса баралы. Эркектик кумарыңызды кармай албай калсаңыз, сизди айыптабайм. Мен макулмун. Ошентсе да токторок болуңуз. Эми сиздик болуп калгандан кийин мени аз да болсо барктарсыз. Көчөнүн бир шуркуясындай мамиле кылбассыз. Күтүүсүз келген бакыттан Аскаттын төбөсү көккө жетти. О, дүйнө, өңөбү жетишүүбү. Ал кантип бул периштени барктабасын. Өмүр өткөнчө барктайт. Бардыгы тең жөнөкөй бүттү. Ойку кайкы кетпеген, кылыктанбастан эле кыз чындыкка келип отурат. Бирок кыздын жүрөгүндө айта албай турган күйүтүү бардыгы тылашсыз. Көз жашы да ошондон улам чыгар. Балким кейиштүү махабатка кабылгандыр. Ар бир адам өзүнчө сыр сандык. Бул сулуу, кусага баткан каректердин ар жагында эмнелер жаткандыгын ким билсин? Айтса өзү айтар, айтпаса сурабайт. Күн кечтеп көгүм тарта баштады. Көчөдөгү унаалардын жарыктары тынымсыз агылат. Аскат кызды фонтаны чачыраган мажрум талдын түбүнө имерип, оозунан узакка сорду. Ошондой эле кыз тараптан да ынтызарлык менен берилген жоопту кубана туйду. Зейнеш, жаным, махабатым, деп күбүрөдү жигит. Аскат, алтыным, мени көп эле эзе бербечи, жүрөмү? Анда гастрономго кайрыла кетели. Бир аз азык түлүк алып алалы. Эки жуптун колдору жабышып калгандай чапталган, кең, адамдары быкпырдай батышпаган калаада экөө гана бактылуу эле. Түн ортосуна жакындап калды. Алардын маеги таңга чейин уланчудай, аягы түгүнөр эмес. Анда-санда коньяктан кылт эткизип коюшуп, жайлуу бөлмөдө элкин олтурушат. Ата канат, ар дайым эле ушинтип олтурушсачы. Дайым эле өзүңдү өзүң элкин сезип, сананын ыгырган ойлордон алыс жүргөн күн болсочу, анда байлыктын да, мансаптын да анчалык мааниси жок болор беле. Сен жөнүндө ойлоп, сага күйүп турган жакын адамыңдын кашыңда такай турушунан өткөн турмуш жоктой туюлат. Зейнеп жашоонун башкача жаңы түшүнүгүнө кабылгандыгын сезди. Бирок ошол өзү каалап турган жагымдуу турмуштун ал үчүн деги эле мүмкүн эместиги жан дүйнөсүн эзгилеп жаткандай жанын кейте берди. Жолдон бир адашып алсаң, аны оңош оңойго турбайт көрүнөт. Эми аны түзөөгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Зейнеп акылында аны изденет. Эптеп бир жылчыгын таап, бул өзүн чырмаган туңгуюктан суурулуп чыккысы бар. Бирок кантип, кандай болгон күндө да аны өлүм коркунучу күтүп турат. Же Аскатка баарын жашырбай айтып, ой бөлүшсөбү? Жо, анткенде эки тараптан тең күнөө ага жүктөлөт. Аскат аны айла менен колго түшүргөндөй туюк жек көрүп калуусу мүмкүн. Демек, азырынча ачыкка чыкпай кое турганы дурус. Ал эми Аскат жадырап жайнап, келечек үчүн өз планын түзүп жатты. Кыялы, ою, өзү туш келген жыргалдуу эртеңде жүрдү. Экөөбүздүн балдарыбыз болот, деп жатты ал. Эки уул, бир кыз. Аларды бала бакчага беребиз. Күнүгө кечкисин аларды бакчадан үйгө алып келип турабыз. Быртыйган колдорунан жетелеп сейилге чыгабыз, сен жана мен. Ал эми ортобуздагы нарстелер биздин дана керибиз, ырысыбыз. Эми мен жалаң эле өзүм үчүн эмес, силер үчүн да иштей баштайм. Сага болгон чексиз махабатым мага күч кубат берет. Анан жер алып, менчик уйгурабыз. Машина элүү да болобуз. Бала чаканы салып алып, сенин же менин төркүндөрүбүзгө барып турабыз. Жашоо канчалык жакшы, канчалык кызык экендигин рахатка бата сезебиз. Мен жумуштан келгенде сен дайыма эшикти ачасың. Сени көрүш үчүн мен дайым үйгө шашылып турам. Мурунку адат, бойдокчулук, ресторан унутта калат. Экөөбүз маңдай тескей отуруп алып, минтеп чай ичебиз.
Жума сайын кино же театрга барып турабыз. Жанымда сенсиң. Аскаттын аялы кандай сулуу деп сага суктанышат. Мен болсом сыймыктанам. Мындан артык жашоону кандай табасың? Көңүлүң ток, санаң жайында. Зейнептин өңү эски чүпүрөктөй бозоруп чыкты. Аскат кыялга канчалык берилген сайын ал ошончо кыйнала берди. Эч айыпсыз, таза өмүрдүн өлүмгө бир кадам тургандыгын сезип туюуга чыдоо мүмкүн эмес эле. Зейнеп да пенде. Ал да элеңсеген бакытты күткүсү келет. Жалгыз берилген өмүрдөн өз энчисин алып калгысы бар. Ал эми жаштыгы толуп турган учуру, жашоонун кумарына жаңыдан кире баштаган кези. Ананда аял баардан мурда эне болууга тийиш. Анын милдети жашоону андан ары бала төрөп улантууда турат. Балдарыбыз болот, аларды бакчага беребиз. Аскаттын ушул карапайым сөздөрү жүрөктү жарып жиберчүдөй. Зейнеп бул жагымдуу ойдун не вактан бери дилинде жүргөндүгүн эми гана туйду. Көрсө, жашоо дегенин жөнөкөй эле түшүнүк экен. Ага эч кандай ойдун же байлыктын кереги жоктой туюлат. Бала чакалуу болда алардан рахат алып жашай бер. Эсинде, окуп жүргөндө Федя Байкелов атап коюшчу орус абышканын 2 бөлмө жер тамында 3 кыз үчүрөдө жашап турушту. Кемпири небак каза болгон Федя 60-тарга барып калган. Кайырмакка саяр эти жок кар жайган абышка болчу. Оозунан оромол тамекиси түшчү эмес. Өз тирлигине бүйрө чал, короосунда дамамат бир нерселер менен алаксып жүрө бере турган. Жума сайын анын үйүнө карындашы келип кетүүчү. Өмүрүндө күйөөгө чыкпаган карындашы экономикалык илимдердин кандидаты эле. Өкмөт тарабынан бериле баштаган, жүзүнөн интеллигенттик сүрүү байкалып турган орто жаштардагы аял. Карындашын абышка аяса да анчалык жактыра берчү эмес. Ал кеткен соң чылымынан бурулдата соруп коюп, кыздарга минтип калар эле. Силер кыздарым, колуңардан келсе эртерээк күйөөгө чыккыла да бала төрөгүлө. Бала аял үчүн парз, жашоонун рахаты. Кыздар кылыктана чурулдап жиберишчү. Федянын ал сөзү биринин да акылына жугушкан эмес. Күйөөлө бизди жыргатар. Эркектин дээрлик баар тең эле аракеч. Жакшыларын тапкыча карып да бүтөрсүң. Ошол эркек аракеч болгон күндө да кармап калгыла кыздарым. Абышканын көптү көргөн көздөрү ойлуу, бир нокотко тигилип тунжурайт. Анын кирилдеген үнү кайрадан тынчтыкты бузат. Аялга эр эмес, бала керек. Мына карап көргүлө. Менин карындашым 50дөн ашып баратат. Жалаң илимдеп жүрүп, турмуш курууну оюна да албады. Демек, балалуу да болгон жок. 2 бөлмөдө кудайдын каары тийгенсип, соксоюп олтурат. Ушул да жашообу? Урганың барбанын кандидаттыгын. Эми ага ойлонгон күндө да кеч болуп калды. Мындан артык бактысыздыкты аял үчүн издесең да таба албайсың. Кыздар ошондо Федя Байкенин сөзүнө күрүшкөн, сөзүнүн маанисин таңазар алышкан эмес. Көрсө абышка жашоонун аялдар үчүн ордун чукугандай таап айткан экен. Зейнеп үстөлдү айлана басып келип, Аскаттын мойнуна колдорун артып, бур курап ыйлап жиберди. Аскат аны кучагына аярым эрип, саамайынан сылагылады. Эмне ыйлайсың? Кандайдыр бир күйүтүң бардай ачынасың. Турмушта чытырман тоңуюкка кабылып, андан жол таппай жаткандай буулгасың. Кубанычыңдан кайгың көптөй. Эми сен үчүн мен турам го. Колумдан келсе корголбасмын. Сага түшкөн бороондон махабатым менен калкалап калууга жарармын. Зейнеп ого өтерден солуктады. Жанында жакын адамга жүрөк дартын айта албагандыгы ага оор тийди. Баарына кайыл. Дендаро канча жигиттин төшүнө башын жөнөдү. Арман өмүр. Баардык өткөндөр жаңыдан башталып калса гана. Кабатыр болбо жаным, деп шыбырады Зейнеп. Кандайдыр бир белгисиз түйшүк жүрөгүмдө мыжыгылап жатат. Эртең же бүгүн бул жарык менен кош айтышуудай сезимде турам. Сени менен тургандагы рахат мындан улам ого өтер кол жеткис кымбат, жанчыдагы күйүт катары сезилип жатат. Бирок сен камсанаба. Бардыгы жайында болорлугуна ишенип турам. Аскат кызды алкымынан аймалап эркелетти. Аялдын өзгөчө жыты бүткөн боюн шалдыратып, жаны жаяла түштү. Андай сезимдер боло берет, Зейнеш. Жашоо кайдан эле сызып койгондой түз агылсын. Бирде күлөсүң, бирде ыйлайсың. Ансыз өмүрдүн эмне кызыгы бар? Ошол ыйдан күлкүнүн кадыр баркын туясың. Мен да бүгүн бир аз капалангансып барып, анан сени көргөндөн кийин жазылып кеттим. Турмушта келжиректерге санак жетпес.
Сеңгелердин алдында бир лөлү катынга бал ачтырсам мындай дейт: сен махабаттан сактан. Зор махабат жолукса мен андан сактанышым керек экен. Өз бактыман өзүм качышым керек экен. Бакты үчүн күрөшпөй туруп эле лөлүнүн айтымында жашынып калышым керек экен. Зейнептин өңү бозоруп чыкты. Анан калтыраган үнү менен шыбырай сүйлөдү: Лөлү аял ошентип айттыбы? Ошентет Айбан. Бирок ага ишенип не ишенбейни. Мейли, тагдыры мал айткандай эле чийилсин дейли. Бирок мен ошол зор махабаттын кучагында жатып өлсөм ыраазы болор элем. Мындайча айтканда, сага карата махабатымдын кучагында. Аскат, менин бактым сенсиң. Эгерде сен көңүлүңдө эч бир түпөйрү жок мени сүйө турган болсоң, анда мен бактылуунун бактылуусумун. Андан башкача кандай болмок эле. Балким мен ушуну 2 жылдан бери күтүп жүргөм. Карасам таалайым сенде гана окшойт. Зейнеш, мен биротоло чечтим. Же сени менен өмүрүм өтөт, же түбөлүккө жок кишимин. Зейнеп абдырап турду. Аскаттан ал мынчалык кызуу кандуулукту күткөн эмес. Демейде эсеп кызматкери токтоо келишет. Алардан күндөлүк көңүл ачуудан башка жалындуу сезим таба албайсың. Ал эми Аскат ага карата кирсиз тазалыгын көрсөтүп жатат. Зейнеп да өзү ага кайдыгер караган жери жок. Жакшынакай жигит. Кыйналса колдоп, кысылса жөлөй тургандардан. Бирок Зейнептин көз алдына Асандын тикенектей жашыл көздөрү элестеди. Ал эч кимди өз максаты үчүн аябайт. Бир түндүк кумар өтсө өтөр, бирок ал Асанды ыза кылбас. Эртеңки күндүн да эсеби бар. Жүрөк менен турмуш төп келбеген сыңары. Ал кандай арга кыла алмак? Айласыздык, өзү түшкөн туңгуюктан жол таба албагандык Зейнептин жанына батып турду. Ал баардык түйшүктү унутта калтырып, жан кумарын жазгысы келди. Аскаттын мойнуна ороло берип, ден дароо күбүрөдү. Түшүк салайынбы? Ооба, эс алалычы жаным. Түн бир кыйла болуп калды го. Бирине бири оролгон колдор жазылар эмес. Уйку каяккадыр качкан өңдө. Терезеден түшкөн ай шууласы күңүрт жарыкка бөлөп, үнсүз күй ойноп жаткан сыйт. Зейнеп Аскаттын чың төшүнө башын жөлөгөн тейде махабат рахатына батууда. Курусун. Эртеңки күнүн дагы көрө жытар. Бейишин да, тозогун да бүгүнкү түн үчүн тосууга даяр. Бирок Асандын сүрдүү жүзү жүрөгүн сестентет. Жанына тынчтык бербей, бейгамдыкты алыс кубалайт. Зейнеш, адамда өмүр бирөө эле экендигин унутпа. Бул чыкыйга чапкандай салмактуу сөз эле. Аны эстеген сайын кыздын булчуңдары шалдырап алсыз тартты. Бир түнкү рахаттан улам эртең өз өмүрү менен кош айтышарына жакшы түшүндү. Ал жагы 5 колундай белгилүү. Асан айтканын жерге учургандардан эмес. Аскаттын төшү булчуңдуу чымыр экен. Кулагына жүрөгүнүн түрсүл соккону угулуп жатты. Ага жакын, жагымдуу дене. Колдон келсе түбөлүккө ажырабай турган кымбат дене. Антса да эртең аны кандай тагдыр күтүп турат? Акылды уксабы же сезимдеби? Акылы сен да жашоого укуктуусуң, у бер дегенсийт. Сезими ал жоруктан жа бою качат, терең улутунду. Кандай кылмак эле? 10 гүлүнүн бир гүлү түшөлек кези. Анын да жашагысы келет. Азап тозогу болсо да эртеңки күндү көрүүгө умтулат. Белчесине чейин чырмаган кайгы жүрөгүн мыжыгылайт. Аскат көптөгөн наадандардын же катын-поздордун бири болгондо канчалык жеңилдик келет эле. Кабагым кашым дебестен аны о дүйнө жөнөтө бермек. Баш жагында турган күрөң папканы алып жолуна түшмөк. Өкүнүп да коймок эмес. Мындан соң Асан аны колдоп аларына ал жакшы түшүнөт. Натыйжада мынабу бейгам, өз махабатына чексиз ишенген жигит анын азабына айланып олтурат. Карылуу манжалары менен саамайынан сылагылайт. Кубаттуу көдөнүнө бекем кысып, өз кубатынан бөлүшүп жаткан сыйт. Аял менен эркектин ортосундагы кумарга акыл жетпес. Анын аягы же башы мастыктан бошонгон учурда келет эмеспи? Андан соң демейдеги жай өмүр кайрадан өкүм сүрөт. Ал реалдуу. Кандай кылса, өмүр жана махабат кимисин тандаса, өмүрсүз да махабат өзүн көрсөтө алабы? Ал азыр гана көздөгөн максатын жүзөгө ашыра алат. Кийин кеч болуп калат. Зейнеп Аскаттын төшүнөн жыттай берип, аста үн катты. Ичким келип турат. Бирдеке куюп элейинби? Аскат ансыз да сезим өртүнө мас эле. Буралган жылаңач дененин аптабы аны аргандай тышкары ойлордон алыстатып турган. Мейлиң эркем, ичсе ичели. Зейнеп төшөктөн сурулуп чыгып, ич көйнөгүн үстүнө салды да ашкананы көздөй жөнөдү.
эсинен ажыраган немече ден дароо тартып, үстөлдөгү коньяктан 2 рюмкага толтура койду. Анын кол сөмкеси серванттын көзүндө турган. Кылычтын мизин кармаган сымал аяр ачып, ууну колуна алды. Жарык дүйнөнүн канчалык кымбат, канчалык сүйкүмдүү экендигин айнек шишедеги ак парашок ого бетер сездирип тургандай, колдору салмактанды. Саамга керилип туруп, аны полго күч менен чаап алгысы келди. Бирок антпеди. Рюмкаларды катар коюп, анын бирине уудан себеледи. Уйгу-туйгу боло чыккан коньяктын түсүн кыйлага карап турду да, эсмас немече рюмканын экинчисине да уудан кошуп аралаштырды. Зейнеп акылдан адашкандай эле. Өлүм жаратуучу арбак сымал 2 рюмканы 2 колуна кармап, уктоочу бөлмөнүн босогосунда турду. Мына бир эле кадам, болгондо да бир эле кадам. Анан баардыгы бүтөт. Эмне кереги бар мынчалык кыйналыштын? Бир эле жутат да ошол менен баардыгын унутат. Андан соң асан эмес масаны болсун. Ким деген ага кыр көрсөтө алат. Ал баардык тирүү пенделерден жогору. Өлүм да, ачуу тагдыр да ага коркунучсуз. Эч нерсе менен жумушу жок, жата берет. Анан чирип жок болот. Адамдарды каргыш алсын. Ушул кең кесири жарык дүйнөгө батышпай, бирине бири оргазып, жанын сабаган жексурларды жер сорсун. Зейнептин көзүнөн жаш агып кетти. Аскат, ичелиби жаным? Ичсе ичели. Бирок сага эмне болду? Кандайдыр үнүң өзгөрүлүп, тигил дүйнөдөн сүйрөгөнсүп турасың. Ал эч нерсе эмес. Келемесе колуңду сын. Менин көзүм тумандап, эч нерсени көрбөй жатам. Экөөбүз кагышалы да бүгүнкү бактыбыз үчүн алып жиберели. Зейнептин колдору Аскатка жетип-жетпей төмөн карай шалактай түштү. Өзү теңселе берип, төшөлгөн килемге көмкүрөсүнөн куланып кетти. Секирип турган Аскат жарыкты күйгөздө. Өң алеттен кеткен Зейнеп эс учун жоготуп коюптур. Бирөө жыга чапкандан бетер килемде сулук жатат. Зейнеш, эмне болду сага? Үн жок, сөз жок. Өлүп калгандан сообу. Аскат кулагын Зейнептин төшүнө такады. Жүрөгү өзгөчө лакылдап согуп жатат. Балким талмасы бардыр. Ал эңкейди да сулук денени аяр көтөрүп, төшөккө жаткызды. Бир окумда эсине келген Зейнеп анын төшөгүнө жүзүн жашырып, буркурап ыйлап жиберди. Жөн эле жакын адамынан ажырагандай өксүдү. Аскат саамайынан сылагылап, үнсүз эркелете берди. Койчу эми, сага эмне болду? Өлгүм келип турат, Аскат. Кандайдыр көздөрүм караңгылап, эс учумду жоготуп койдум. Сенден ажырап калуу коркунучу эмнегедир көз алыма тартыла түштү. Башында мындайың жок беле? Жок, эч качан. Зейнеп токтоно албай жаш балача бышактай берди. Анан бир маалда кандайча уктап кеткенин сезбей калды. Бактылуу түндөн кыска нерсе жок. Ал эми таң менен кошо демейдеги тирилик башталат. Зейнеп мурда ойгондо. Чарчап, жанчылган денеси эс алып калыптыр. Ал да Мамат эртең мененки саат 7-де турганга көнүп калган. Аскат али кызуу уйкуда. Айыпсыз садакасы. Эч нерсе менен иши жок, таалайына магдырап, бейгам көчүлөт. Эгерде түндөгү анын максатын билгенде, кандай абалда каларын бир теңир өзү билет. Баарынан көңүлдүн оорганы жүрөктү тынымсыз сыздата берет. Баардык үмүтүн күтүлбөгөн жерден таш капса, андан өткөн азап жок. Аскат беймарал жылмайып коет. Колдору Зейнептин төшүн сыйпалайт. Балким түшүндө да аны элестетип жаткандыр. Зейнеп эңкейип маңдайына эрдин тийгизди да төшөктөн суурулуп чыкты. Идиш аяктар жуулбаган бойдон калыптыр. Ал аялдык көнүмү ишке киришти. Чай койду, көмөч казанга жумурткадан кууруй баштады. Аңгыча төшөгүнөн турган Аскат дабышсыз басып келип, Зейнептин кежиге чачынан узакка жыттады. Мээримге магдыраган Зейнеп да көздөрүн жумуп, кыйлага үнсүз турду. Рахат тартуулаган мындай учурлар сейрек эле кездешер. Дагы бир аз узара түшсө, дагы бир азга ысык дене кыналганын улантса. Төх, бакыт дегениң бир аз эле нерсе турбайбы? Бирок минтип акылы жетсе, колу жетпей турганын карабайсыңбы? Жуунуп кел, чай ичели. Экөө маңдай тескей олтурушту. Чай сунуп жаткан Зейнептен үй бүлөлүк маанайдын жагымдуу үйлеби келип турат. Бөлмөдө баштагыдай тунжурабай, жашоону белгилеген тирилик жыттанат. Баары жакшы, баары сонун эле. Бирок ошол жакшы нерсени тагдыр көрө албагандай түпөйүл тарткызат.
Кой отур силерди деп кекеткен сейт. Экөө ушинтип түбөлүккө чогуу жашаса, ким деген жеритиле, ким деген жактырбай аларды өңгөрсүн. Бирине бири шайкеш эки жоп. Түндү да сурап Асқат, сен кайда иштейсиң? Финансы министерствосунун алдында текшерүүчүмүн. Жумушуң оор эле чыгар. Ар кандай эми, бирок жакшы көргөндөрү сейрек. Бул демейдеги эле көрүнүш. Демек, иштеген ишиң опурталдуу экен. Сага башка бирөөлөр тарабынан коркунуч туулбайбы? Кандай коркунуч туулмак эле? Өндүрүштүк мафия эле болбосо, ал эмне дегени? Башка тил менен айтканда, өндүрүштөгү ири кылмыш. Группалык түрдө уюшкан адамдар өндүрүштүн кээ бир тармагын өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланышат. Биздин учурда да ушундойлор барбы? Албетте, турмушта бардыгын жокко чыгара албайсың. Мен учурда бу чолпон фабрикасынын эсеп кысабы менен таанышып чыктым. Мага ал жер жакпай турат. Анда кандайдыр бир афера өкүм сүргөн сөйт. Чыгарылган продукция менен түшкөн сырыйонун ортосунда чоң айырмачылык бар. Мен азырынча жөн гана чалгындап көрдүм. Аны атайын түзүлгөн комиссия менен текшерип көрүшүм керек. Асаш, мен коркуп жатам. Эмнеден? Ушул фабрикадан. Эгерде сен айткандай зор кылмыш жыттанып турса, сага коркунуч туулбасына ким кепил? Анын үстүнө фабриканын директору Жарашбаевди аёну билбеген жырткыч деп угам. Суранам, Асаш, мен үчүн ушул ишти жөн жайына кое албас белең? Тынч жашагандан артыгы жок эмеспи? Андан сенин эмнең куруп жатыптыр? Азыр баары тең эле уур кылып жатышпайбы? Анте албайм, Зейнеш, кадырың жан болсун. Өтүнбөй эле кой. Мен түйгө абийирымда, милдетимде жол бербейт. Жанагы Альтман деген түлкүдөй мүлтүңдөгөн немеси. Жөн эле менин абийиримди акчага сатып алгысы бар. Билесиңби анын мага канчалык сумманы сунуш кылганын? 50 000. Мен үчүн бул өмүрлүк каражат. Бирок анын мени бир сындырымдан үмүт өткөн дөбөттөй көрүп, ар намысымды тебелеп жатышы ызамды келтирди. Демек, мынчалык суммага чейин барып аткан соң, ал жерде чоң кылмыштуулук жашап атат. Ал эми сага чочулоонун кереги жок. Алар мага эмне кылышмак эле? Зейнеп чынысын тиктеп, кыйылага дейре тунжурап калды. Анын аргасын түгөткөн нерсе Аскаттын ийикпей тургандыгына көзү жетти. Азыр чындыкты айтсабы? Жо, мүмкүн эмес. Анын чыныгы жүзүн билсе, Аскат андан бир отоло колун үзөт. Мындай махабат көчөдө эле жата бербес. Кое турганы жакшы. Асанды көндүрөт. Айласы кетсе, ички иштер бөлүмүнө билдирет. Саат 9-га жакындап калыптыр. Зейнеп ордунан козголду. Болуп туранда, мен кайтайын. Эмтен элеби? Бүгүн кайдан, канчада жолугушабыз? Зейнеп сырдуу жылмайда. Макоо десе, эс тарт эле жолугууда. Балким такыр эле жолугушпай калышар. Алар мындай эзилишип жатканда, мафия экөөнүн тагдырын небак чечип койгондур. Зейнептин жүрөгү кысылды. Чындыкты айтууга чечкиндүүлүгү жетпегенинден уялды. Эгер тирүү болсом, жолугушуу кайда качмак эле? Эгерде тирүү болгон эмнеси, Зейнеш? Билбейм, жүрөгүм өрөп көп, бир кырсык кабылчудай сезимде турам. Же сен, же мен кандайдыр келген кырсыкка туш болчудай сезимде турам. Пессимисттик кантип жарашсын? Кандай кырсык келмек эле? Көрүшкөнчө, Аскат. Аскат басып келип кийинип жаткан Зейнептин оозунан өптү. Кыздын көздөрүндө кайгы менен жаш кылгырып тургандыгын байкады. Зейнеп автобус менен фабриканын жанындагы аялдамадан түшүп калды. Анын фабрикага баргысы келбеди. Имарат кандайдыр өзгөчө суук көрүнүп турду. Бирок арга жок. Өзүнө жүктөлгөн тапшырманын жыйынтыгы тууралуу шеф ойношуна эсеп бериши керек. Андан качып да кутула албайсың. Эртедир кечтир барууга туура келет. Андан көрө бир жаңсыл болуп көңүлүнүн эртерээк тынганы жакшы. Ушундай күнгө туш кылган тагдырынан алат айтып, дарбаза жакка илки басты. Асан аны кандай тосор экен? Бул иш эрмек үчүн уюштурулбагандыгын ал жакшы түшүнөт. Аны Асан эмне кылса ошол кылсын. Бир гана Аскатка тийишпесе болгону. Анын ордуна келинби, кызбы, башка бирөө иштеп жатыптыр. Демек, Зейнеп небак эле тизмеден сызылган турбайбы? Жаңы секретар кыз кирип келген сулуу аялды суктана карап калды. Директор өзүндөбү? Ооба, бирок үстүндө киши бар. Зейнеп күтүүсүз эле ызаланып кетти. 2 күн өтпөй анын ордуна башка бирөөнү алгандыгына ызасы келди. Шүмшүктөр десе, аны кол оюнчуктан бетер бар калып коюшпагандыктарын карабайсыңбы?
жөн эле таштандык аргытылып калгандай аны менен эсептешкилери жок. Зейнеп жулкуна басып эшикти карай бет алды. Секретар кыздын чыйпыйы чыга түштү. Үстүндө киши бар дебедимби? Жүрөгү түшпөйт. Зирп этти Зейнеп. Көп болсо директоруң этине назар. Оозу ачылган момун кызды калтыра берип, эшикти жулка тартты. Кабинетте Альтман менен Асан бир нерсени кызуу талашып жатышыптыр. Экөө тең Зейнепти элее карап калышты. Аларга тоскоол болгонуна Зейнептин табасы гана түштү. Саламатсыңарбы? Дөөлөт менен байлыктын кудайлары деген Зейнеп диванга барып буттарын кайчылаштыра көчүк басты. Саламат. Башын ийкегилей жооп берди Альтман. Куш келипсиз. Анын көздөрүнөн бир нерсеге кызыгуу жадырап жайнап чыга түштү. Асан унчуккан жок. Аны Зейнептин чечкиндүүлүгү чочулатып турган өңдө. Жашыл көздөрү тирмейип, эриндери бекем кынтылды. Папканы алып келдиңби? Деп сурады ал аста чыккан заар үн менен. Же бизге саныңды көрсөткөнү келдиңби? Мен сенин күңүң же жалдап алган баш кесериң эмесмин, Асан. Папка керек болсо аны өзүң барып алып ал. Мага ушунун да жетишет. Ал эми булар кечээки сенин садакаларың. Зейнеп сомкесинен гезитке орулгон таңгакты алып чыгып, столдун үстүнө койду. Эми мени өз жайыма койгула. Ошондойбу? Асандын жашыл көздөрү кар чача баштады. Билесиңби? Эгерде керек болсо сени бит сыяктуу басып коеларым да. Бирок мен сени сүйчү элем. Жакшылыкты билбеген канчык. Ошондой Асан. Мен эмне кылсаңар ошо кылгыла. Бирок киши өлтүрүүгө бара албайм. Жана колумдан келер эмес. Зейнеп булсам чечкиндүү эле, күрөң каректеринен от чачып, Асан менен Альтман төбөсүндөгү асманды түшүрүп жиберсе да, каршылык кылуучу кайратка келген. Кыраак Асан учурдун ал жагын түшүндү. Азыр Зейнепти коркутуу менен эч нерсе кыла албастыгына акылы жетти. Ачуудан улам дирилдей чыккан үнүн байкатпоо аракетинде буулга үн катты. Турмуш күрөш экенин билбесең керек. Эгерде ал мени өз жайыма койсо, анын балекетин алат белем. Киши улак эмес, жөндөн жөн эле мууздап салгыдай. Демек ошондой болгон учурда анын да бир орчундуу себеби бар экендигин унутпаш керек. Бирок сен бизди да туура түшүн. Ар кимге баарда мурда жан таттуу эркем. Ошол жан деп күндүр түндүр чапкылап жүрөбүз. Бизде эмне кеп? Же Жапаровдун экинчисине кол салбасак, эмнеге каршыга таланчалык? Сен да түшүнүп турам. Бирок өлтүрүүгө колуң барбаган соң, кой деп көрсөң болмок экен. Зейнеп үндөбөдү. Бул сүрдүү адамдын алдында жанагы кайраты жазгы кардай эрип бараткандыгын айласы кете сезди. Коңор, токтоо үн өзүнүн көнүмүш өктөм эркине баш ийдирип бара жаткандыгын туйду. Болбостур. Бир чети андайга барбагандыгыңда туура чыгар. Бирок сен бизди ошончолук эле баш кесер экен деген ойдон алыс бол. Биз айлабыз кетип, жөн гана коркуп жатабыз. Эми мындай кыл. Биз менен Жапаровду бетме-бет жолуктурганга данакер катары кызмат өтөп бер. Биз көзмө көз сүйлөшөлү. Андан дагы бир ирет төмөнчүлүк менен өтүнөлү. Кездешүү бүгүн кечки 9:00 менин дачамда болсун. Башка жакшылыкты сенден талап кылбайбыз. Сен аны менен эрди катын болгондурсуң. Ушунун үчүн эле сени мууздатып салыш керек. Бирок сени эч убакта кыйып кете албайм. Анын үстүнө ага өзүм түрттүм. Зейнеп кубанып кетти. Ооржукту ийининен алып ырыткандай жеңилдене түштү. Өлтүрүүнүн ордуна сүйлөшөлү дегендери кандай жакшы болду. Аскат да адам. Ошончолук эле тырыша бермек беле. Аргасы кетсе өз кадырын салууну ойлоду. Бир гана булар экөөнү өз жайына коюшсун. Андан соң Аскат экөө баш кошуп алышат. 1 жылдан соң бала чакалуу болушат. Чоңойгондо аларды бала бакчага беришет. Экөө аларды жетелеп сейилге чыгышат. Аскат жана ал. Ортолорунда балдары. Алардын бактысы Аскат айткандай ырысы. Өзүнө тааныш бөлмөдө маңдай тескей олтуруп чай ичишет. Демек, жашоо улана берет. Макул Асан. Бул талабыңды орундатайын. Андан соң мени өз жайыма кой. Өз турмушуң өзүңдө. Сени ким эле зордоп жатыптыр? Дүйнөдөгү эң кымбат адамымдай көрчү элем. Бирок жашым өтүп кеткен экен. Же ушул сыяктуу бирдеме дерсиң? Сен айткандай кылайын. Ал эми бул акчаларды менден берилген акыркы белек катары алып кой. Кийин турмушка чыксаң да артык баштык кылбас. Анан да сени фабриканын администрациясынын кеңешчиси катары
жаңы кызматка котордук. Айлыгы 500 сом. Үйүңдө жатып эле иштей бересиң. Керек учурда чакыртып алабыз. Мурунку жумушуңдан бошотууну өтүнүп, арызыңды азыр эле жазып бер. Тодор, кагаз, калем. Бул жагда жакшы экен. Асан деле көргүсү келип туруппу. Бирок кантсе дагы ыраазы. Аны унутпаган экен. Айлыгы 500 сомдук иш талаада жатыптырбы? Зейнептин сүйүнүчү коюнуна батпай турду. Кантсе да унутпаптыр аны. Аялдар эч нерседен коркпойт. Бир гана корккон нерсеси кайдыгерлик. Эркектин ага карата кайдыгерлиги аялды намыстантып, чочутуп турат. Дачага тасмал даярдатып коем. Биз бармайынча ичип жеп олтура бергиле. Макул Асан, сенин жакшылыгыңды эч убакта унутпайм. Бир кези келип калса өтөлүнө чыгармын. Бирок кокус менен өз бактымды таап кетсем, тоскоолдук келтирбе. Мен да эл катары турмуштун рахатын көрөйүн. Аргаганча эркем, ачуу болсо да көнүгө туура келет. Зейнеп уялып этпей эле Альтмандын көзүнчө Асандын оозунан өптү. Анан столдун үстүндө жаткан акча таңгагын кайра сумкасына салды да сыртты карай жөнөдү. Асан ордунан обдула турду. Зейнептин мөлтүр жамалын ээрчи карап, чыдабады көрүнөт. Аста үн катты. Кое турчу эркем. Бурула калган Зейнепке такай келди да жагынан алакандары менен сыга тартып, көзүнөн сүйдү. Анын баардык турпатында айласы кургандык бар эле. Кош, Зейнеш. Менден кеткен кемчиликтер көңүлүңдө жүрсө кечирип кой. Үнү каргылдана түштү. Сенден бактымды табам деп ойлодум эле. Бирок каалагандай чыкпады. Кантейин. Жок дегенде 10 жылча кийинчерээк жаралып калсам гана. Ал колдорун шалдай таташтап, Зейнеп жаап кеткен эшиктин туткасынан карегин албай кыйлага турду. Альтман экөөнүн сөздөрүнүн бирине да түшүнгөн жок. Бул эки маймылдын маеги эмне менен аяктады болду экен? Ашкере канкор Жарашбаев кантип эле аны соо чыгарсын? Күйүп турат. Демек күйгүлдүктөн улам жаны кашайып жатат. Бул араны жүрүп турган картан карышкыр кыязы бир арганы ойлоп тапса керек. Ал оңой жерден сыйыртмакка мойнун тоса койгондордон эмес. Түшүндүңбү, Тодор? Альтман башын чайкады. Кыргызстанда жашаганына кыйла убакыт болсо да, бир ооз кыргызча билбейт эле. Жана билүүгө да аракет кылбаган. Фабрикадагы баардык иш кагаздар орус тилинде жүргүзүлгөндүктөн анын кажаты да жок болчу. Эмесе мындай, Тодор. Бүгүн кечки саат 9-дарда Зейнеп Жапаровду менин дачама ээришти барат. Сен анан ошол жерден аларды... Менби? Альтмандын көздөрү тостое түштү. Ооба, сен. Бирөөнү жалдайсыңбы же өзүңбү? Анда мен жумушум жок. Экөөнү теңби? Ооба. Анан күтүүсүз жерден Асан чаңырып жиберди. Акмак! Эмне? Атылып кетейин деп турасыңбы? Ооба, экөөнү тең. Өлүктөрүн таш байлап туруп каналдагы сууга ыргытып жибергиле. Жапаровдун чөнтөгүнөн ачкычын алып, квартирасына барасың. Кандай да болсо анын папкасына ээ болушубуз керек. Түшүндүңбү? Токто, муну кадрлар бөлүмүнө берип кой. Буйрук чыгарып койсун. Ал Зейнепти иштен бошотуу жөнүндө арыз болчу. Альтманы камчы жегендей кабинеттен атып чыкты. Жаштык кечесин көңүлдүү өткөргүн келсе, Ала Тоо кинотеатрына бара бер деше турган. Имараттын айланасы жөн эле махабат жыттанып туручу. Жаңыдан таанышкан эки жооп жашоодон өз бакытын издеген карт бойдок, бирөө жарымдан үмүт кылган сойкуда мында келе турган. Жадасы аянычтуу дудуктарда жыгач орундуктарга кыркалекей тизилип алышып, колдорун киши күлөрлүктөй жаңсашып, маек курушчу. Кинотеатр айрыкча жаштардын сүйгөн жайы эле. Аскат улам саатына көз чаптырып коюп, Зейнепти күтүп жатты. Аны алыстан байкаган Зейнеп артынан аяр басып келди да, алакандары менен көздөрүн басты. Күзгүбү жетаракпы? Аскат Зейнептин колун аста сылагылады. Бала кезинде башынан өткөргөн ушул болбогон оюнга жетин албай турду. Кебес, жаным, кебес, деп күбүрөдү сүйүү толгон жүрөгүнүн кубанычын алда кимден кызганып. Кебес. Зейнеп эки билегин анын мойнуна арта берип, жүзүнө узакка тигилди. Аялдын азгырмалуу жыты Аскатты каптап өттү. Зейнеш, жаным, эл турбайбы? Киного билет алайынбы? Турса тура берсин. Махабатым үчүн да алардан уялышым керекпи? Сен түштөндүң беле? Жок, мен дагы жүрүп анда тамактанып алалы. Киносу кайда качат дейсиң?
Жакшы болот. Мен такси кармай коеюн. Кыргызстан мейманканасына баралы. 2 күндөн бери анда каттабай бир нерсе жетишпегенсип турам. Мейли ошентели. Алар ресторанын залына баш бакканда эле тамак ичип олтурган Жанышты көрүштү. Куруп кет. Төбө чачы өмүр бою эпке келип койбойт. Бирөө өйдө тартып тургансып, тик чийгени тик чийген. Ал жалгыз олтурат. Балким мында Аскатты издеп келе калгандыр. Солдойгон эбисini жок кебетеси Аскатка жакын, бир туганындай көрүндү. Аны жакшы көрөрүн бүткөлү жан дүйнөсү менен тойду. Жүрү, тетигил жигиттин үстөлүнө баралы. Ал менин досум. Эсиңдедир. Экөөбүз ушул жерден жаңыдан таанышканда барылдаган жигит. Аты Жаныш. Зейнеп башын ийкеди. Алар Жанышка жакындап келишти. Бирок тиги тамагынан баш көтөрөр эмес. Каякадыр шашылгандай түрү бар. Басманын каардуу өкүлүнө жалындуу салам. Жаныш тамагынан баш көтөрө берип, жадырап жайнап чыкты. Ой, Дон Жуан, акыры көрүүгө буйрган экен да. 2 күндөн бери эле сени карегим эле албайм. Ай, кандайдыр залдын ичи кунарсыз көрүнөт. Анан Зейнепти байкай коюп, ордунан тура калды. Мендей мужуктарды камчыга алса да аздык кылат. Сиздей сулууну элеп койбой, күткөн ашыгымдан бетер Аскатты карап алган турбаймынбы? Мендей наданды кечиргейсиз. Кызыктай жигиткен, деп ойлоду Зейнеп. Экөөбүздүн каректерибиз да күрөңүнөн келип окшош экен. Алар Жаныштын үстөлүнөн орун алышты. Аскатты байкаган Рита шашыла басып келди. Саламатсызбы, Аскат Жапарович? 2-3 күндөн бери көрүнбөй калдыңыз. Эмнелерге заказ бересиз? Заказдар берилди. Ошол замат даяр болгон тамактарын шашылбай жеп жатышты. Акыбалдар жакшыбы? Деп сурады Жаныш. Жакшы экенине көз жетип турса да. Аскат кубанычтуу көздөрүн жүлжүйтү. Демек, мында сөздүн кереги жок эле. Телегейи тегиз, кемчилиги жок таалайы маңдайында олтурат. Башка каалоонун ага кереги жок. Ай, надансың Аскат. Эсеп кызматчылары бара-бара сага окшоп калышат. Кызың менен тааныштырганга да жарабайсың, же кыз камчыдасыңбы? Сарт болоюн деген экенсиң. Аскат шашып калды. Оозуна салган тамагы кекиртегинен араң өттү. Жыластыкы. Бул жагын эле салбагандыгын карасаң, сааттай болуп Жанышка жолукса эле бир балеси чыгатта турат. Же бул сөйдүрөгөн доңоз анча-мынча кемчиликти жаап жашырып койгонду да билбейт. Жаке, кечирип кой. Сени көргөнүмө кубанып кетип эле. Ошондой, түрүңөн көрүп турам. Сенде кубаныч деген толтура. Аныңа мен да кубанычтамын. Анда бул кыз колуктум. Аты Зейнеп. Ал эми Зейнеш, бул жигит болсо менин досум. Аты Жаныш. Өзү чоң апендилердин бири. Биздин ондон ашык жылдарыбыз чогуу танапташ өтүп келатат. Жаныш Зейнепти азыр гана тигиле карады. Анын күрөң каректери бир чоңоюп, бир кичирейип турду. Жанышта чоочун бирөөлөрдөн чоочулоо же уялуу деген жок окшойт. Сиз жутуу ичидей сулуу экенсиз, деди анан Жаныш. Сиздикиндей кемчилиги жок өң болоруна ишенчү деле эмесмин. Бирок таалайыңыз тайкыраак көрүнөт. Зейнеп күтүүсүз тыянактан кубарып кетти. Кандайдыр дилиндеги бүдөмүк жаткан оюн андан улам ачык, даана тарткандай коркуп, эрдин араң күбүрөттү. Эмне үчүн андай ойлойсуз? Караңызчы, жаратылыш симметриялуу. Ар нерсе бир жагынан кемчил болуп жаралса, башка бир жагынан артыкчылык кылат. Демек телегей тегиз сомдолгон нерсе бул жарыкчылыкта жок. Сиздин таалайдан башка жагыңыз тегиз экен. Зейнеп шилекейин кылк жутты. Бул сөлдөйгөн олдоксон жигит анын ички дүйнөсүн көрүп тургандай, ол уялык кылып жатат. Жаныш, лөллөрчө дөдүрбөй жөн отурбайсың. Сөзгө аралашты Аскат. Кайдагы таалайды айтасың? Биз ашкан бактылуубуз. Демек андан жогору турган бакыт жоктур. Ашкан бактылуубуз дейсиңби? Андан ашкан бакыт миңдин бирине жолугат. Бирок ошондо да өмүр кыска. Кудай силерге жамандык алып келбесин. Күткөн бактыңар башыңардан тайбасын. Рахмат, Жаныш. Зейнептин жүрөгү тамакка чаппай калды. Жаныштын сөздөрүнөн улам кандайдыр бир күдүк коркунуч сезимин эзип, дөөлүктүрүп чыкты. Кызыктай жигиткен. Кандан бектен кайра тартар эмес. Сөзү оор тийбесин деп да ойлобойт сыяктуу. Эл арасында жашабай эле бир ээн тала Эрмечөлдүн көк жалындай. Эмнени ойлосо ошону сүйлөйт көрүнөт. Кытмырлык, куйтулук, анын алдында өз күчүнөн ажырайт шекилдүү. Жаныш тамагын жеп бүтүп официантка менен эсептешти. Анан Аскаттан кечирим сурады. Шашып жатам. Орчунду бир макаланы бүтүрүш керек эле. Дагы жолугушарбыз. Ошондо кең кесири сыр чечишербиз. Аскат, тоюңар качан өткөрүлөт? Аз күндө.
Ушул ресторанды жалдап алабыз деп барбалаңдады Жаныш. Анткени сенин жакшы көргөн ашканаң эмеспи? Кана, убадаңды бер. Мени тамада кыласыңбы? Ошол да кеп бекен Жаныш. Анда көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө Жаныш. Жаныш баягы эле шашмалыгынан жазбай сыртка жөнөдү. Бүгүнкү күн экөөнүн эң акыркы жолугушуусу экенин анда ал кайдан билиптир? Жаныш чыгып кетер менен Зейнеп эс алгандай үшкүрүп жиберди. Досуң кызыктай неме экен? Кандайдыр бир жактуу, жөн эле жаңылыктай сезим калтыра турган. Ал ошондой апенди чалыш адам. Чөптөн башкага зыян кылбаган тунуктугу да бар. Мага көптөгөн адамдар менен маектешүүгө туура келет. Бирок алардын сөздөрүнөн түз да, кыйыр да түрдө өзүнө пайда көздөгөндүк сезилип турат. Алар кандайдыр бирине бири окшош, тилдери башкача сүйлөп, жүрөгү башкача жашайт. Алардан канчалык маданияттуулуктун жогорку деңгээлин көрүп турсаң да, эмнегедир жакындагың келбейт. Кандайдыр бир көмүскө сезим анын жалганчы экендигин кулагыңа шыбырап тургансыйт. Ал эми Жаныш андайлардан эмес. Ал барман, бирок акыйкат сөздөрүнө карабастан ал маектешкен адамды өзүнө тартып турат. Андан чочубайсың, ошондой эле коркпойсуң. Башкача айтканда андан ыза көрбөсүңө толук көзүң жетет. Балким Жанышты баркалбагандыктары анын нукура тазалыгынан чыгар. Адам жаратылышынан жырткыч жана коркок эмеспи? Демек ал коркпогон нерсесин барктабайт. Кызык экен. Зейнеп ойго түшүп кетти. Ал турмуштук философиянын бир гана түрүн өздөштүрө тургандай сезимде турду. Жашоо тиричилигиң элден артта калбаса, жүрөгүң сүйгөн өмүрлүк жарың жаркылдап маңдайыңда турса, бала чаканын кубанычына батсаң, башка дагы эмненин кереги бар эле? Адеп аклак, ыммандын тазалыгы тууралуу баш оорутпаптыр. Турмуштун агымында алар өзүнөн өзү чагылат дечи. Ошондой болсо да ар бир адамдын тазалыгы же булганыштыгы жаратылышынан окшойт. Ар кимге таза бол деп үйрөтө албайт көрүнөсүң. Досуңдун үй бүлөсү барбы? Ооба, 2 баласы бар. Аларды иш күндөрү дайыма өзү бала бакчага алып барып, кайра кечкисин алып келип турат. Ырыстуу инсан. Келинчеги экөө тең жетим балдар үйүндө тарбияланган. Анда турмуш көргөн экен. Ошондой. Жанагы жырткыч мүнөз ташпорлор же байлардын үй бүлөсүнөн, же күчтүн биринчилигин пир туткандардын арасынан чыгарын байкасаң керек. Алар үчүн турмуш жыргалдан гана тургандай туюлат. Бир гана өкүнүчү өмүрдүн жалгыз экендиги алардын тынчын алат. Натыйжада өмүрдөн өз энчиңди алып кал деген философияны бетине кармашат. Аны менен баардык болгон былыктарын жаап жашыргылары келишет. Алда бирөөнүн көз жашы, турмуштук кайгысы алар үчүн түккө татыбаган нерсе. Баардык болгон аракеттери байлык менен мансапта. Эң кызыгы алар акындарды жек көрүшөт. Анткени акындар абийирди даңазалап, өзүлөрү итке минген жарды келишет эмеспи? Сен акындарды жакшы көрөт окшойсуң. Балким досуң да ыр жазып жүрбөсүн? Жок, жакшы деле көрбөйм. Менимче акындар турмуштан жолу болбогон күчтүү интеллекттер. Ооба, досум ыр жазат. Кыязы жүрөгүн сыздаткан жашоодогу кубулуштарды ырга чөгөргүсү келет окшойт. Ырасы ырдан башка кимге айтат? Ким деген аны ак ниет адам катары баалап маани бермегиле? Философто окшойсуң, Саш. Жок, философияны жинимдей көрөм. Мен жөн гана турмуштук практикмин. Бул жашоо наданчылыкка быкпырдай толгонун жакшы адамдар алмаз сыяктуу аз экендигин кейиштүүлүк менен сезем. Мына өмүр максаты деп коебуз. Аны туура көрөбүз, бирок ошол максаттын түп маңызына бааны аз беребиз. Каршылашкан душманын жок кылуу да өмүр максатына жатат. Мына ушундай учурда абийир адамдык өзүн көрсөтө баштайт. Эгерде Жаныш наданчылыктын чегин көрүп билип турган болсо, аны түп тамырынан бери жок кылыш үчүн кабагым кашым дебес эле. Анткени ал адам коомчулугун жек суур, булганыч нерселер менен аралаштыргысы келбейт. Анын трагедиясы өзүн жалгыз сезгендигинде, чоочун короонун эчкисинде эч кимге жугуша албагандыгында. Чындыгында эле өзүнүн нукура тазалыгы менен ал кимге керек? Жанагы өзүң айткан куунак кайдыгер топкобу? Жок, анын аларга эч кандай кереги жок. Адамды ойлонтуп түйшүккө салган күч ар дайым артык баш. Деги эле жашоону ойлоп олтурсаң өзүнчө эле кызык, аяк башы жок туюмга окшойт. Ага макаулуктар өз боорундай сыйышат да акылдуулук запкы көрөт. Эч кимге киригишпей жашай бер. Эң алгач өзүңдү ойло. Ал эми руханий жактан тазалыктын зыянынан башка пайдасы жок. Мына жашоо сага ушундай кеңешти берет. Акылдуу, таза болуш үчүн атак даңктын эң жогорку сересинде турууга тийишсиң. Ошондо гана кайдыгер көпчүлүк сени көтөрө алат. Эгерде ал деңгээлге жете албаган күндө бардыгында эле макаулукта жашагандан артыгы жок. Жаныш да ушул сыяктуу. Ал аралашып жүргөн чөйрөсү үчүн артык баш керексиз. Анын бир 4 сабыры эсимде калыптыр. Кандай эле? Аска таста чыккан үнү менен окуй баштады. Куунак топ жөнөй берет шарактаган, жүрөгүм сыздай берип карап калам. Барышат алар бейгам былыктыкка, мен окшойм
жалгыз гана жарашпаган. Ырда көрсөтүлгөндөй, Жаныштын трагедиясы бардыгына көзү жетип, бирок колунан бир нерсе келбегендигинде. Зейнеп кылыйган кой көздөрүн Аскаттын жүзүнөн албай, кыйлага үнсүз олтурду. Ал сүйлөгөн сайын мүнөзүнүн жаңы барактары Зейнепке ачыла берди. Кыз мындай философиялык темада маекти укпаганына көп болгон. Студент кезинде гана буга окшогон талаш тартыштарга кокусунан аралашса керек. Андан кийинки өмүрү күнүмдүк тамак, кийим-кече, кинотеатрлар менен эле чектелгенсейт. Анысы жакшыбы же жаманбы акылы жетпеди. Көпчүлүктүн бири катары жашоонун кызыкчылыгын ошолордон көрдү. Ал үчүн жашоо жөнөкөй, анчалык ойго салбаган бир беткей болчу. Жаша, колуңдан келсе баардыгын улуп жулуп ал. Мындан башка философияны билген эмес. Эми Аскат аны күтүүсүз жерден ойго салып койду. Өз жашоосу андан улам кунарсыз. Пенделиктин чегинен чыга албаган бейопа экендигине өкүнүч жаратып турду. Күдүк сезилип турган өзүнүкүнөн башка да жашоо бар экендиги аны ого бетер чөгөрдү. Ал кандай жашоо болду экен? Өзүңдү бир идеяга арнообу же ар кандай былыктыктар менен күрөшүүбү? Акылы жете бербей жатты. Аскат билбесе да туят көрүнөт. Жаныш менен чечилишип сүйлөшсө, бир нерсеге түшүнөт көрүнөт. Анын апендилиги бекеринен эмес. Балким куунак топтон коргогон амалыдыр. Же аларды жек көрүү менен катар сүйгөндүктөн келип чыккан мүнөзүдүр. Экөөнүн турмуштук жолу Аскаттын айтымында окшош сыяктуу. Турмуштун кээрин тартышкан, ыза деген эмне экендигин билишет. Бардыгынан кызыгы жашоону, адамдарды өзгөчө сүйүшөт. Ооба, Аскат да досундай кирсиз адам көрүнөт. Балким экөөнүн жакындыгы руханий жактан тазалыгынан улам чыгар. Зейнептин оюна Асандын сунушу келе калды. Ал кыял чабытынан арылып, баягы эле көрпендиге айланды. Асаш, алтыным, мен сени конокко чакырсам каршы болбос белең? Кандайча конок? Менин Маданият министрлигинде иштеген аталаш эжем бар. Жанарагандан дачасын сурап алдым эле. Дача сонун жерде. Бакшак дегендей, анын үстүнө тамак ашка да заказ берип койгом. Бизден башкалар да болобу? Жок, экөөбүз эле. Ал жерге түнөп, анан эртең менен жүрө беребиз. Аскат ойлоно түштү. Балким Зейнеп анын да чоо жайын көрсүн деген ойдодур. Балким чын эле ээн эркин чер жазгысы келгендир. Мында каршы болууга эч бир шылтоо жок. Эмнеси бар экен? Дачада ойноп күлүп келүүгө эмне үчүн болбосун? Качан? Кечки саат 7-лерде такси менен баралы. Ага чейин жакшы фильм болсо көрөлү. Мейли, сен айткандай болсун. Шаардык паркта айрыкча түштөн кийин эл көп болот. Кыркалекке түшкөн бир кабат имараттарда ар кандай оюндун түрлөрү бар. Мында да мелдеш. Ар бир окко 5 тыйындан төлөгөн ынтызарлар бир нерсе сайып коюп бута атышат. Тирдин ээси элүүлөрдөн ашып калган кон койгон мурун, өткүр көгүш көздөрү кырчоо адам кардарларга сылык мамиле жасайт. Өзүнүн айтымында экинчи группадагы согуштун майыбы Москвадан Берлинге чейин майдан таласын аралап кан жыттап келген. Ал окторду шашылбай 5ке дейре санап берет да, текчесине чыканактай берип, айланасына көз чаптырат. Ага мында болуучу кумарпоздордун дээрлик бардыгы тааныш. Ар кимисинин эмнеге жөндөмдүү, эмне кемчили бар экендигин башкалардан жакшы билет. Адамдардын акмакчылыгы аны мурутунан жылмайтат. Бул балекет баскан жай өмүрдөн ар бир күнүн өткөрүү ага оңойго турбаса керек. Бууракандаган сезимине даба издегендер аргасын таппай мында келишет. Ар кандай ою менен алаксышып, азда болсо ныгыра баскан жай тирликти унутуп коюшат. Акчалуулары андан бетер зеригүүнүн туткунунда. Ичип жегенден да башка жашоонун жолун издешип, бүлгүнгө түшүшөт. Айласы кеткенде сойкунун төшөгүнөн канет табат. Жашоо ушундай. Ал эми адамдын түп негизи ар кандай кумарга жыктолгон. Тиричинин улутунун ким экендигин ажыратыш кыйын. Бирок жергиликтүү калкка окшобойт. Куштукундай ийрийген тумшугу, бекем кымтылган жука ириндери аны жырткычка түспөлдөштүрүп турат. Тирин эртең менен 10дон баштап ачып, кайра кечки саат 6да жабат. Ал мындай убакытка роботтой эле көнгөн. Эч бир өзгөрүү болбойт. Түшкү тамагын өзү менен ала келгендиктен ал маалда үйүнө барганы сейрек. Тамагын жапыз үстөлгө жайнатып коюп, ырахаттана тамактанат. Бир бөтөлкө сүт, каймак майдан бир кесим, 200 граммдай колбаса, 2 баш көк пияз анын өзгөрбөгөн рациону. Кийген кийими да алмашылбайт. Жеңи кырыла түшкөн боз костюм, этеги бырбыйган күрөң калпак анын демейдегиле кийими. Тиричинин жакын тааныштары да жокко эсе, бирөөлөр менен ачылып сүйлөшкөнүн көрбөйсүң.
Кээде гана балдакчан майып менен шахмат ойноп калган болбосо, ал эч кимге байкалбаган шаардыктардын биринен. Ал бүгүн да тийиштүү убакытка тирин ачып коюп, зеригүүдөн эмне кыларын билбеген адамдай парктын ичине көз жүгүртүп олтурду. 2 жаш түгөй андан 10 чакты окту санатып алып, мылжыңдап жатышат. Жигит кызга кандай атышты үйрөткөн болот. Кыз ойсолоктоп кылыктанат. Ал азыр тиримес эле чытырма мадалдын түбүн эңсеп тургансыйт. Баары тең баягы эле жасалма мүнөз, жасалма күлкү. Мына дагы бир Волга келип токтоду. Балким чоңдордун көп көлөң балдары чыгар. Бирок алар топтошуп, үйүргө биригип жүрүшө турган. Машинеден шыңга бойлуу, жакшы кийинген адам чыкты. Ага назар таштаган тирчи чыйпылана ордунан тура калды. Мына жаңылык. Анын бул миллионерге кандайча кереги тийип калды экен. Болбосо мылтык атып, балалык келеси олугун кайталагысы келгенби? Миллионер текчеге басып келди да 5 ок сурады. Чын эле бул көпөс акылдан адашса керек. Же кимдир бирөөнү жок кылыш үчүн машыгып жатабы? Ал мылтыкка ок салып, чуркап бараткан эйликти мээледи. Бирок аткан жок. Тим эле кадимки эйликтей экен, деди анан. Жаза атсаң куржалак калчудайсың. Сиздин ок эч убакта текке кетпес, Тодор Иосифович, деди күтүлбөгөн жерден тирчи. Андай эйликтердин канчасын сулатпадыңыз? Ардайым өзүн токтоо кармаган тирчи булсам чыйпыйы чыгып, илбесиндин жытын алган машкедей таноолору бүлкүлдөп турду. Жок, бул миллионер мында бекерге келген эмес. Андан кандайдыр бир чоң сумма жыттанып турат. Альтман таңдана түштү. Бул башкесерлердин атаманы аны кайдан жүрүп таанып болду экен. Же башта бир жерден жолугуп сүйлөшүп көрбөгөн. Ал болсо чогуу бир жерде карт ойногондой атын атап олтурат. Сиз мени кайдан билесиз? Тодор Иосифович, ушунчалык да жөнөкөй болосузбу? Сиздей айкөл адамды тааныбасак, шаардык деген кайсы атыбыз калсын? Айта бериңиз. Сизге кызмат кылууга жан дилим менен даярмын. Альтман эсине келе калды. Бул шелпейген тирчи оңойлордон эмес көрүнөт. Анын ага жумуштан келгенин да туюп жатат. Демек, ачык эле сүйлөшкөн оң. Сизди кандай аташты да билбейт экенмин. Ал жагы жөп жөнөкөй эле абышка. Ал жагы жөп жөнөкөй эле абышка деп атай бериңиз. Мени баары тең ушинтип аташат. Сен деп кайрылсаңыз да каршы эмесмин, таарынбайм. Андай болсо абышка, сизде ишим бар эле. Бирок бул жерде ылайыксыз. Албетте. Мен азыр тиримди жабайын. Анан сиздин толук карамагыңыздамын. Саат араң эле 12 болгонуна карабастан, күндөлүк адатты сиздин кадырыңыз үчүн бузууга туура келет. Бир аз күтө туруңуз. Сизден кечирим сурайм. Тирчи жашына төп келбеген шамдагайлык менен секичедеги мылтыктарды жыйыштырды. Тирдин эшигин жапты да, анда илинип турган тактайчаны экинчи бетине айландырып койду. Анын бетинде жабык деген жазуу бадырайып туруп калды. Көк сырга сырдалган эшигин кулпулап, абышка Альтмандын жанына басып келди. Машинеге жүрүңүз, деди Альтман. Ресторандын бирине кайрылалы. Андан соң кеңесирип отуруп сүйлөшөлү. Абышканын көздөрү тирмейип сактана түштү. Жанагы кошуматтанып жойпуланышы кайдадыр жок болгондой, бир нокотту тиктеп ойлонуп калды. Эшиңиз орчундубу? Ооба. Андай болсо, экөөбүздү чогуу көрө турган андай беймезалуу жерге барып эмне кылабыз? Орчундуу иштер күбөлөрдөн окчун турганы жакшы. Эгерде каршылык кылбасаңыз, биздин үйгө эле баралы. Жардыраак эле дебесеңиз, сиз үчүн жайлуураак орун табууга аракет кылам. Альтман анын сөзүн туура көрдү. Көптү көргөн шаардын бөрүсү изин кандайча жашырганды билет эмеспи? Чындыгы алар үчүн чоочун көздүн пайдасы аз. Жакшы болот. Кайсыл тарапка? Бөкөнбаев менен батышты карай. Шаардын эле четинде турам. Машина Бөкөнбаев менен зымырап жөнөдү. Алар дарбазасы келиштире кооздолгон, сыртына тоң кийгизилген 2 кабат үйдүн алдына келип токтошту. Сиз ушунда турасызбы? Өз үйүңүзбү? Ооба. Мендей бечарага ушул үй деле толук жетет. Үй бүлөгө да анчалык бай эмесмин. Кызым анан кемпирим болуп эптеп батышабыз. Абышканын оңойлордон эмескенин Альтман түшүндү. Корого кире берер жерде торпоктой тик кулак дөбөт байланып туруптур. Ал чоочун кишини көрүп аста ыркырай бергенде, абышка Рекс жат деп буйругун берди. Дөбөт акылдуу заар көздөрүн Альтмандан албай, күпкөсүнө эмерилди. Үйү эмес эле ак сарай сымал, астыңкы, үстүңкү кабаты болуп, ондон ашык бөлмөдөн турат сыяктуу. Бечара болбосоң кое кал. Абышкага жупунулукту жазган экен. Аларды утурлай абышкадан бир топ эле жаш көрүнгөн сулуу аял тосо чыкты. Бул менин жубайым Надежда Петровна. Ал эми сиз... Менин атымды билүүнүн кажаты жок. Алысым сиз менен менин ортобузда гана калышы керек, деди Альтман урушча короздой үрпөң этип.
Абышка өзүнө гана мүнөздүү күлкү менен кый-кый күлдү. Мындай күлкү баарын билип, өзүнө ишенген адамдарда гана болот. Артынан тамакиден улам бронхит жугузган кокосунан кыйылдаган үн чыгып, узакка жөтөлдү. Капа болбо, Надя, деди жөтөлүп басылган соң. Бул урматтуу конокту картотеканын 3 номурунан карасаң билип аласың. Альтман ыңгайсыздана түштү. 3 номуру деген эмнесе? Бул түгөт коопсуздук комитетинде иштеп жүрбөсүн. Бале басып каяктан да келе калды эле. Тепиштин кеңешинен уламы мында олтурбайбы? Анын бушайман тартканын Абышкада баамдады көрүнөт. Сылык гана эски тааныштардынча Альтманды колтугунан алып, үйгө жол көрсөттү. Чочубаңыз, Тодор Иосифович, азыр баарына түшүнөсүз. Менин жубайым мындайча алганда менин секретарым. Бардык иш кагаздарды, эсеп-кысаптарды ал жүргүзөт. Кереңиз. Жайланып олтуруп анан сүйлөшөлү. Бутта чындык жок дешет эмеспи? Конок бөлмө келиштире жасалгаланыптыр. Таманына жумшак килемдер төшөлгөн, кресло жана башка мебелдери түгөлү менен чет элдики. Алар тегерек столду байырлай, жумшак креслолорго маңдайлаш олтурушту. Надя, деп чакырды Абышка. Шам-шум эткенге жеңилирээк бирденке. Надя ошол замат кооз табакка 1 шише коньяк, алтын жалатылган 2 рюмка, туздалган бадыраң алып келип койду да кайра чыгып кетти. Кыш, Тодор Иосифович, сүйлөй олтуруңуз, деди үйөсү, бокалдарды толтуруп жатып. Кулагым сизде. Бирок Альтмандын деми сууп калган. Бул бечара тирчи аны чочтуп салды. Демек, ишенүүгө болобу? Өмүрү беткелип сүйлөшпөгөн кишиге кантип ишенесиң? Ал үнсүз тунжурады. Абышка кыраакы көзүн андан албай, Альтмандын олку-солку тартып турганын билип турду. Анан ордунан козголуп, текчедеги китептердин арасынан чакан китепчени суруп чыкты. Сиз мага ишенбей жатасыз, Тодор Иосифович. Мени коопсуздук комитетиндегилердин биринен го деп чочулап жатасыз. Бирок сиз жаңылышасыз. Мына, могу китепчени караңыз. Мында Кыргызстандагы эң бай адамдар тууралуу маалыматтар чогултулган. Мына, номер 1. Эсен Турсалиев. Сүрөтү. Туулган жылы, иштеген кызматы. Номер 2. Асан Жарашбаев. Ал эми 3-сү сиз. Мына көрүңүз, сиздин сүрөтпү? Ошондой окшойт. Булар мага эмне үчүн керек? Аны сизден жашыруунун кажаты аз. Анткени сиз да, мен да бизнесменбиз. Бирибизге бирибиз жакшы түшүнөбүз. Карап көрүңүзчү, менин үйүм чакан ишкана. Башкача айтканда, лицензиясыз мейманкана. Менин үйүмдө сиз гана боло элексиз. Калган оокаттуу адамдардын дээрлик баары тең менин тузумду татышкан. Алар өздөрүнүн жактырган аялдарын алып келишет. Мен болсом тамак аш, ичимдик, төшөк менен камсыз кылып турам. Ал эми кетерде алар мага анча-мынча каражат таштап кетишет. Баарынан кызыгы, ошол байлардын аялдары да жогорку күнөөдөн куру эмес. Албетте, күйөөсүнөн башка эркектер менен байланыш түзүшөт. Аларды тааныбай, эрлери менен сүзүштүрүп албас үчүн момундай картотеканы уюштурууга туура келди. Мында бай адамдар гана болушат. Жардылар өз курсагы тойбой жатса, кайдан жүрүп көңүл ачын ойлосун. Кана, сизге аял керекпи? Абышка туруп башка бир альбомду алды да Альтмандын алдына таштады. Мында толтура кыздардын сүрөтү. Туулган жылы жазылып коюлган. Тандай бериңиз. Альтман эс ала түштү. Чындыгы чочулоонун кереги жок көрүнөт. Бул тирчи өзүнөн да ашкан жүз кара окшойт. Мындай шылуундар турмушта айкүрүнөн жазбаган сака сыяктуу. Алар чоң жашап, чоң өлүшөт. Кандай болсо, бир жылчыктап, турмушту кул сыяктуу өздөрүнө багынтып алышат. Алардын ой максаты бир гана багытта өнүккөн. Акча жана акча. Акча алардын кудайы. Андан башка идея аларды баш ийдире албайт. Акча үчүн алар бардыгына барышат. Мындайларга киши өлтүрүү семичке чаккандай элегет. Сүйүү, адамдык, ыйман алардын келишпес душманы. Абышка бир топ жагынан Альтманга окшош эле. Эң башкысы экөөнүн жан дүйнөсүн, акчаны сүйүү бириктирип турган. Мага аялдын кереги жок, Абышка. Мен жигиттерге муктажмын. Абышка ойлонуп калды. Суюк чачтарын салаасынан өткөрүп койду. Иштин мүнөзү кандай? Жана канча жигит керек? Карап көрүңүзчү. Менин жүргүзүп жаткан ишиме кайдагы бир эки акмак, бир аял, бир эркек бут тосуп жатышат. Демек алардын жарыкта жашашы мага кызыкчылык туудурбайт. Демек 3 жигит керек экен. Ал кайрадан турду да башка альбом алып келди. Мында жарай турган азаматтардын сүрөттөрү. Карап көрүңүз. Альбомду ачып берген Альтмандын бүткөн бою дүрүлдөп чыкты. Альбомдон аны мээримсиз, айнек түспөлдүү көздөр карап турган. Ал альбомду шашыла жапты да Абышкага кайра сунду. Өзүңүз эле тандаңызчы. Мен кимиси болсо да макулмун. Бирок, деп ага болбоду Абышка. Сиз сүрөттөрүн көрүшүңүз керек.
Башкача айтканда жолугушкан учурда бириңер тааныгыдай болгула. Ал эми сиздин сүрөттү аларга ушул жерден көргөзөм. Абышка альбомду кайрадан ачып, Альтмандын көңүлүн биринчи беттеги сүрөткө бурду. Жакшылап эсиңизге сактаңыз. Мына бул Жора Смагин, улутуу орус, биринчи разряддагы боксер, жүрөгүнүн ордунда таш, айо деген түшүнүктөн алыс. Смагин бир нече жолу түрмөгө түшкөн. Жашоонун экинчи бети анын мекени. Абышка альбомдун экинчи бетин ачты. Андан маймыл түспөлдүү, өңү башы жапайларга окшогон түрү сук неме карап турду. Ал эми мунусу Исайя Коптин. Улутун өзү да билбейт. Лөлүү аялдан никесиз төрөлгөн. 22 жашында штангист, 22 жашта штангист. Билектей темирди ийип, кайра жасалат. Чекесин караңызчы. Аябай куш. Алгачкы коомдун адамына түспөлдөшүп кетет. Анда адамдык сезим деген жок. Ал 3 нерсеге гана муктаж: акча, арак жана катын. Түрмөнүн нанын татыган. Абышка 3-чү бетти оодарды. Аларды күлүңдөгөн сымбаттуу жигит карап турду. Бул жигитти кылмыштуулуктун дүйнөсүнө ыра көрбөйсүз. Бирок ал түлкүдөн да сактык кылат. Натыйжада тордун ар жагындагы турмуш менен тааныштыгы жок. Улуту поляк. Жозеф Янчевский деген жигит. Ломоносов атындагы университетин бүтүргөн. Ыр жазат. Жалгыз гана кемчилиги катын пос. Балким анын өмүрү ушул кемчилигинен улам акыркы марасына келер. Жакшылап эсиңизге сактап алыңыз. Балким алар сиздин бир эле ишиңизде талап кылынбас. Эмесе шарт белги мындай: сиз аларга Астра деген сөздү айтсаңыз, алар биз да ал гүлдү издеп жүрөбүз деп жооп беришет. Түшүнүктүү болдубу сизге? Ооба. Эми наркы тууралуу келишимге келели. Сиздей бай адамдар үчүн бир аз эле тыйын тыпыр. Ар бирине 10 миңден 30 миң. Альтмандын узун тумшугу бырша түштү. Жаратылышындагы анын сараңдыгы аны эриктен тыш сүйлөттү. Өтө эле аша чапкандык эмеспи? Менин душмандарымдын наркы 10 миңге да татыбайт. Бирок аларды көрөйүн деген көзүм жок. Эгер көзүңүздө, сиздин кадырыңыздан улам мен арзан сурап жатам. Болбосо мындай келишкен эр азаматтардын өмүрү кымбатка турат. Альтман Абышканын кежирлигине кыжыры келип, ичинен сөгүнүп алды. Бул башкесерлердин өмүрүн баалайт эмиш. Күлкүн келет. Алардан кайра кутула тажап тургандыр. Алар колго түшкөн күндө да Абышка суудан кургак чыгат. Өзү айткан таасирдүү байланыштары аны талага калтырбайт. Муну ал жакшы билет. Шүмшүк. Ары талашты, бери талашты. Акыры Абышка жеңип чыкты. Альтман мында өзүн уттургандай сезген жок. Эгерде Абышка 50 миң десе да ал көммөк. Анткени аргасыз болчу. Асандын зардуу көзү 30 миңден оорураак эле. Сиз аларга бир тыйын да бербейсиз, деди Абышка. Ишиңиз жүзөгө ашырылган соң мында келип, мен жок болсом жубайыма акчаны калтырып кетесиз. Бир гана жери алдашпайлы. Наразылык сиз менен биздей кишине жакшы жакка алып барбайт. Альтман түшүндү. Анын сөзүнөн жылма түрдө кекеткенди келип турган. Ошондой эле болсун. Анда жакшы. Эми адрести бериңиз. Саат канчаларда алар ошол жерде даяр болууга тийиш? Кечки 10-до. Мени ошол чөлкөмдөн табышат. Мына адреси. Альтман бир барак кагазга Асандын дачасынын дайынын жазып берди. Ошентип бир пикирге келдик көрүнөт. Альтман кетүүгө баш коюп ордунан турду. Ийгиликтүү бүтсүн. Кабанак ит тишин көрсөтсө, анын тишин чагып койгондон башка тазасы жок. Абышка сейрек сары тиштерин көрсөтө ыржайып койду. Мындан ал ошол өзү айткан кабанак дөбөткө окшошуп кетти. Сыртта күндүн көзү түнөрүп турган. Бир азда добул башталчудай кейиптенет. Тунжураган тынчтыкта капкара булут бери карай жылып келет. Альтман дарбаздан аттай берип эс ала түштү. Жырткычтардын уйгунан аман эсен чыкканына кубангандай, машинесин карай шайдоот кадам таштады. Дача болбосоң кое кал. Аскат конук күтүү бөлмөсүнүн босогосун аттай берип имере карады. Сен дешен кызматчы маселе миллионер го. Могу илинип турган килем Түркияныкы. Билесиңби анын канча турарын? 5 миң доллар. Мындай килемди кайдан көрдүм эле? Ооба. Турсалиевдин дачасынан көрсөм керек. Ал финансы министерствосунун төбөлдөрүн конокко чакырыптыр. Алар эмнегедир мени да кошкон. Ооба, ошондо көргөндөй сыяктанам. Ал эми бул ваза Кытайдыкы. Аскат оймогу кооз фарфор вазаны эркелеткендей назик сылады. Фарфорду иштетүү жагынан Кытай башка мамлекеттерди алдына салбайт. Гончардык кесип анда байыркы доордон бери өнүккөн.
Мебелдер да түгөлү менен чет элдики. Аскат чын ниетинен суктанды. Ак тасмал жайылган узун столдо түркүн тамак аш, ичимдиктер жайнап турат. Кудум эле миң бир түндөй бай турат экенсиң. Зейнеш, эжеңдин күйөөсү барбы? Ооба, кандайдыр бир мамлекетте элчи катары иштесе керек эле. Ошондой. Мындагы атмосфера башка мамлекеттин жытына окшошуп турат. Чечинде столго кара, деди Зейнеп. Бүгүнкү кеч биздики. Эч ким аны бизден талашууга акысы жок. Бүгүнкү жыргалды медовый месяцтан башталышы катары санай бер. Ай, ким билет. Жаныш дайыма жыргалдан чочулап турат. Ашкан рахат, ашкан курмандыкты талап кылат дейт ал. Менге да анын айтканы чын эле туурабы деп да кетем. Негедир жүрөгүм лакылдап, башкача согуп жатат. Кандайдыр бир белгисиз коркунуч мени карай жылып келаткан сайт. Балким могу мага чоочун жасалгага көнбөй жаткандырмын. Ооба, ошол жагы туура көрүнөт. Сенин мөлтүр жүзүң гана мени кармап турган сайт. Болбосо бул жерден азыр эле чыгып кетет элем. Ай, койчу капкайдагы сөздү, Аскат. Ошенткен кантип болсун? Мен сени сүйөмүн. Керек болсо жанымдан тартып көрөм. Же менин махабатымда шек санап жатасыңбы? Антпейм дечи. Бирок сен Кудайга ишенесиңби, же түшкөбү? Кийинки күндөрү бир кара сөлөкөт түшмөн кетпей койду. Келет да мени муунта баштайт. Анын жанында маймылга окшогон тири суук жандык бар. Бирок адам түспөлүндө. Ал аттыкындай ири тиштерин көрсөтүп ыржаят. Тарамыштуу түктүү колдорун менин алкымымды карай созот. Көздөрү суук, мерез. Жанталашып андан качам. Бирок баары бир ал кайра эле алдыман чыгат. Түшкө эмнелер гана кирбейт. Кел андан көрө 100 граммдан алып жиберели. Тилиңди тынчытып жүрбөсүн. Алып жиберишти. Чын эле көп өтпөй Аскаттын санаасы жайына келди. Дагы бир жолу көтөрүштү, тамактанышты. Эми махабаттын чексиз кумарына чөмүрүү жагы гана калган. Пластинка коеюнбу? Деп өтүндү Зейнеп. Бир аз бийлесек артык баштык кылбас. Мейлиң. Аскат суз эле. Канчалык көңүлүн көтөрөйүн десе да, белгисиз бир нерсе ныгыра басып туруп алды. Музыка жаңырды. Тангонун жагымдуу ыргагы бөлмөнү аралап жөнөдү. Зейнеп Аскаттын төшүнө башын жөлөп койгон. Убакыттын кандай өткөнү билинер эмес. Алар үчүн өйкөлүшкөн саан бирине бири тааныш жагымдуу жыткана бар эле. Саат 10го жакындап калган. Сыртта караңгы, көчөнүн шамдары гана өчүп жанат. Махабаттын көз ирмем рахатына батышкан алар Альтмандын дабышсыз кирип келгенин байкашкан жок. Кийингени бүтүндөй кара плаш, кара туфли, кара шляпа. Кудум эле тиги дүйнөдөн кирип келген арбактай босоого тура калды. Альтман биринчи Аскаттын көзүнө чалдыкты. Демин ичине тарткан Аскат андан улам Зейнепти бооруна кыса кучактады. Кара сөлөкөт, деп күбүрөдү ал. Тигинде кара сөлөкөт турат. Зейнеп бурула берип Альтманды көрдү да жеңилдене үшкүрдү. Жүрөктү түшүрөсүң да. Аскат, ал кадимкидей киши турбайбы? Кара сөлөкөт ордунан козголду. Аларга 3 кадам жетпей токтоп саламдашты. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздерге бир аз тоскоол кылып койдумбу деп корком. Бирок милдет деген да бар экен. Натыйжада өзүмдү мында сүйрөп келүүгө аргасыз болуп олтурам. Альтман, таң калды Аскат. Сиз мында эмне кылып жүрөсүз? Аскат Жапарович, биз сизден төмөнчөлүк менен өтүнгөнбүз. Сизге каалаган сумманы берели деп сунуш кылганбыз. Бирок сиз көнбөдүңүз. Өзүңүздүн өжөрлүгүңүз менен бул тарпы чыгып бара жаткан мамлекетти байыткыңыз келди. Бирок биз да жашоону сүйөбүз. Бул жарыктан аз да болсо өз энчибизди алып калгыбыз келет. Демек, кайдагы бир тырышкан Жапаров деген неме биз үчүн сыйрытмак камдап жатышын каалабас элек. Ошондой болгон соң... Альтман, чаңырып жиберди Зейнеп. Сөзүңөр гана, сүйлөшөлү, өтүнөлү дебедиңер беле? Сүйлөшүп жатпайбыз байым. Мындан артык да сүйлөшүп болобу? Бирок сиз өтүнбөй эле. Коркутуп жатасыз го? Аскаттын көздөрү сурданып, жаак эттери түйүлүп, булчуңдары чыңалып чыкты. Көрсө ушундай экен да. Анын кирсиз таза махабатын Зейнеп жүзү каралык менен алдаган турбайбы? Артылган колдору, жалынган сөздөрү баары тең жасалма экен. Шүмшүктөр десе. Көрсө ага карата атайын заговор уюштурулган турбайбы? Эми мында алдап чакырып алып, коркуткулары бар. Аскаттын жүрөгүн эзген өлүм коркунуч эмес, Зейнептин чыккынчылыгы эле. Кудай атобо, жөн эле актриса. Өз ролун бир шек билгизбей ойногонун карабайсыңбы? Ким деген мындай ойлоптур. Бул мөлтүрөгөн айыпсыз таза өңдөн ар жагында жүз каралыктын жашырынып жатканын ким болжоптур?
ат тең болбостур. Чексиз махабатка жолуктум эле, ал да жүзү каралыкка тийип, сынган күзгүдөй быркырады. Ал эми могу жөөт аны тим эле өлтүргөнү турабы? Эмнеси болсо да эртерээк көргөнү жакшы. Ансыз бул былжыган атмосферага чыдай алар эмес. Алар менен бир абадан дем алууда ордук кылат. Аскат Зейнепке кескин кайрылды. Өңөлөттен кеткен Зейнеп шүмүрөйө түшүптүр. Кишинин боороругудай, көздөрү алактап, менде айып жок дегенсейт. Бирок Аскаттын жүрөгү таш болуп калган. Рахмат Зейнеп, адамгерчилигиңе рахмат. Дагы эле болсо адамдарды биле элек экенмин. Сенин ич дүйнөң эмес, чүпүрөктөй жамалыңды гана көрүп турмун. Кош. Аскат. Бирок ал тетири бурулду. Илигичтеги плашын үстүнө салды да эшикти карай 2 кадам таштады. Ошол учурда эшик ачылып, эңгезердей үчөө кирип келишти. Аскат тык токтоду. Көрсө ушундай турбайбы? Өмүрү бүткөн экен. Үшүмшүктөр, Аскат, берекем. Ачуу чаңырган Зейнеп эс учунан танды. Үчөнүн алдыңкысы таргабак, зардуу көздөрү кыймылсыз айнек түспөлдөөсү Аскатка такай келди да ири сары тиштерин көрсөтө ыржайып койду. Түшүмдөгү маймыл ошонун өзү деп ойлоду Аскат, бүткөн бою дүркүрөп. Альтман, деди анан ал, бул маймылыңды токтот. Сөзгө келели, сүйлөшөлү. Эгерде мени өлтүрсөңөр, силердин да сурагыңар болот. Текшерүүнүн кагаздары жанымда жок. Натыйжада баары бир менсиз колго түшөсүңөр. Кеч акылыңа келдиң, Жолдош Жапаров. Эми ушунчага баргандан кийин кантип сага ишенебиз? Мындан чыгып алып, сенин ички иштер бөлүмүнө барбасыңа ким кепил? Ооба, биз мамлекет алдында кылмышкербиз. Бирок сенин мүлкүңө кол салган жокпуз го. Кана айтчы, эмнени көздөдүң эле? Могу чирип, тамтыгы чыгып бараткан түзүлүштү сактап калайын дедиң беле? Сен Жапаров акылың болгону менен сокур экенсиң. Жон гана текшерүүчү катары кошумат айткандарга көнүп калгансың. Болбосо ойлойт элең да, турмуштун көзүн тааныйт элең. Мейли, бизди карматып, жок кылдың деп эле коелу. Ошондо табар пайдаң кайсы? Өкмөт сага эмне кылып берип жатат? Айтчы ушуну гана. Альтман зардуу жылмайды. Биздин түзүлүш дүйнөдөгү эң адилеттүү түзүлүш болчу, Альтман. Аны сен тергеп-тескибей эле кой. Жана акың да жок. Анткени ал түзүлүштү сен орноткон эмессиң. Ыдыраса демек, сен жана сага окшогон сволочь арамсидиктер ыдырат олтурат. Мейли, азыры колуңдамын. Каалаганыңды жасай бер. Бирок эсиңде болсун. Силердин да сыйыртмактын алдында турган күнүңөр келет. Ошондо менин арбагым кан сөлү жок титиреген, корккондон мурун эле өлгөн кейпиңерге кыт-кыт күлүп карап турат. Бир гана сенден өтүнөрүм. Зейнепке айтып кой. Анын жүзү каралыгына карабастан элесин жүрөгүмө кошо ала кеткенимди айтып кой. Альтман үнсүз кыйлага бүлкүлдөп күлдү. Аны өзүң айтарсың, Жолдош Жапаров. Сени кантип жалгыз башка дүйнөгө жиберели? Биригишкен махабатты ажыратпоо илгертен келе жаткан ымандык салт эмеспи? Экөөң ошол жактан баш кошо аларсың. Кудайдын ак сарайлары көптешет молдолор. Алардын бирине жайгашып алгыла. Үрөйү учкан Аскаттын төбө чачы тик турду. Альтман, анчалык мыкачылык акылга сыйбас. Мен дейли. Ал эми Зейнептин силерге жардам көргөзгөндөн башка кандай күнөөсү бар? Анын чырайы сулуу болгону менен акылсыз катын. Сени биринчи эле түндө жок кылып койсо жаны калмак. Бирок анын сени сүйүп каларын биз каяктан билиптирбиз? Эми бизге артык баш күбөнүн кереги жок. Альтман, өтүнөм сенден. Мени эмне кылсаңар ошо кылгыла. Бирок Зейнепке тийбегиле. Ансыз деле анын жүрөгү түшүп калды. Эч качан силерге тоскоол кылбайт. Кичине эле адамдык сезимиң болсо өмүрдү ойло. Альтман жооп бербеди. Анан ыржая күлүп турган маймылга башын ийкеп койду. Күтүүсүздөн жан жерине тийген катуу соккудан Аскаттын көзү караңгылап, эки бүгүлө түштү. Ошого эле уда андан да күчтүү сокку аны чалкасынан сулатты. Эсине келип баарын көргөн Зейнеп чаңырып жиберди. Аскат, мен куруюн, мен жерге кирейин. Арам гана шүмшүктөр десе, өмүрү жакшылык көрбөгүлө, убалыбыз уктатпасын. Буркурап ыйлап, жулунган Зейнепти берки экөө коңшу бөлмөнө карай сүйрөп жөнөштү. Маймыл Аскаттын чабалактаган денесин көмкөрөсүнөн оодарды. Тизеси менен далдан бекем басып туруп, Аскаттын эгинен алды да баардык күчү менен артка серпип жиберди. Карыс деген үн чыкты моюн түптөн. Аскаттын денеси ток тийгендей дирт-дирт этип барып, майда калтыракка өтө баштады. Маймыл дегеле тооктун башын жулгандан бетер кенеп койбой,
Альтманды карап ыржайды. Анысы иш бүттү дегени көрүнөт. Альтмандын денеси дүрүлдөдү. Бул жырткыч буйрук бериле турган болсо, аны да ушинтип өлтүрөрүн элестей түштү да, көздөрүн жумуп жиберди. Кудай атобо, адамдан да ушундай түрү суук чыгат экен, жөн эле жомок же мифтеги кентавр сүйлөйт болду экен. Кандайдыр Альтман адамдын сөздөрүн ага жугуштура албай койду. Көзүн ачса кентавр дагы эле аны карап ыржайып туруптур. Эсине келе түшкөн Альтман ага буйрду: чөнтөктөрүнүн ачкычын таап бере бер. Үн катпастан кентавр өлүктүн үстүнө эңкейди. Ошол учурда коңшу бөлмөдөн берки экөө чыга келишти. Мазактаган жокпуз, деп айкөлдүк кылды Жозеф. Жөн гана мышыктай жаздык менен тумчуктуруп койдук. Жакшы. Альтмандын үнү калтырап чыкты. Эми силерге тапшырма. Өлүктөрдүн бутуна оор нерсе байлагыла да сууга ыргытып жибергиле. Кайра калкып чыкпагандай болсун. Машинеңер барбы? Жозеф башын ийкеди. Кана эмесе, мырзалар. Мындай мүшкүлдүү иштен соң 100 грамм артык баш кылбас. Тасмалга, мырзалар, тасмалга. Ошол учурда кайдадыр бир жерден иттин муңкана уулаган үнү угулду. Каргыш соккурдун үнү, деди Жозеф. Мен киши өлтүргөн сайын качан болсо эле ит улуйт. Альтман бир азга тыңшап турду да столго басып келип, 2 рюмка коньякты уда-уда тартып жиберди. Сыртта ит тынымсыз улуп жатты.